Лампочка деген аял сиз белең. Мен лампочкадан. Анан кийин элдин баары мени маскалдайт, лампочкаң айныдыго деп. Бала болду мен лампочкам айныбайт, эмкеде сомкайна болот да деп койгон. Анчамда сомкайна болот да. Менин болгон бир айыбым ачыгын айтканда бул жерде бирөөлөрдүн инилеринин астынан өткөн эмесмин, ачыгын айтып коеюн. Бирөөлөр дегенди мен ташип деп түшүнсөм болорбу? Ташиптер деп. Эми кандай түшүнсөңүз да ошондой болуп калат да. Түштүк. Жалаң Ташиевтик экен азыр, түндүк Жапаровдук экен. Анчалык эле болгон болсо анда Жалаң Ташиев башкарсын өзү алып алып. Бир эле бир чоң болсо эле беле болду. Жакшы болобу, жолду тосот, бири-бирине катуу сөз айтат, тополоң чыгат. Мурунку Жээнбековдордун шайлоосунда Матраимовдун партиясында жүгүрүп жүрдү. Бизди шылдыңда ошондо мекеним Кыргызстан деп жүрдүлөр. 3 күндөн кийин шайлоо бузулгандан кийин бети жоктор эми мекенчилбиз деп туруп алыптыр. Самидинов Нурбек биринчи келгенде даже кол коюп печатты, кайсыл жерге басышты да билбеген адам болчу. Шайлоо мыйзамсыз өттү. 16 добус менен мен өткөм. Жалал Абадка келип, мен бүгүн баягы эреже жөнүндө айткым келип атат. Мындай ар нерсенин эрежеси бар, ар нерсенин өзүнүн тартиби, өзүнүн кайдасы бар. Бирок ошол эреже бузулганда мынтип эл топтолот экен. Азыр мына ушунча эл турат азыр. Азыр мен ушул эреженин бузулганын, бузулгандагы кесепетин ушул Жалал Абадтагы мына Ташбулак айыл өкмөтүнүн мисалында айтып бергим келип атат. Азыр ушул кирип көрөлү, азыр булардын бардыгы киребиз дешип атат. Киргенден кийин элдин ошол кайсыл эреже бузулду, кайсыл эрежеге наразы болуп атат, ошону көргөзөбүз азыр. Assalomu alaykum. Кандайсыздар? Жастар. Саламатсыздар. Бирден не чогулуш болду? Чогулуш өкмөт тууралуу. Өкмөттүн Чечими жокко чыгарылып атат, өткөн. Официально өткөн нерсени. Шайлоо өттү. Шайлоо бүткөн. Жыйынтык кандай болгон? Жыйынтык 15-16 болуп, Самидин Нурбек жеңип ошону кайра ашка кайрылып, кайрылгандан ашкадан чечим чыгат. Аймактык шайлоо комиссиясы. Ал ошол жыйынтыкты тааныган. Сен таанаган. Бышкадагы тааныган. Первомайский сотко берген экен, андан да таанылган. Азыр Верховный соттон таанылбай жокко чыгарылып атат да. Жүйөн эмне болуп атат, негиз? Жөө булар өздөрү метке коюп алган андай деп. Алдын ала метке коюлган. Койгондон кийин бир-эки адамдын кызыктырышууну болуп атат, нерсечи. Анын Самидиде бир кандай болгон эмес. Ошондо азыр жокко чыгарылып атабы шайлоо? Жокко чыгарылып, немеден Верховный соттон азыр Бышкада каралып турат да. Чыгы дейт да, Бышкада. Сиз айылдын тургунусуз? Ошол депутатмын. Сиз депутатсыз. Сиздер да депутатпы? Кандайсыздар? Мен да айылдык кеңештин депутаты болом, Шайымкулов Мазхан Бекович. Негизи мындай болгон, биз бул жерде 16 депутат менен Самидин Нурбек добушун алган. Ашкан, чечим чыккан. Бул жерде кээ бир ошол инсандардын кызыкчылыгы болуп, бул токтон шайлоону жокко чыгарганы аракет кылып атышат да. Ошол боюнча бүгүн бул жерде элдер чогулуп наразычылык билдирип атышат. Ушул биз шайлаган депутаттар шайладык эле, депутаттар өкмөт шайлап берди эле, эми эмне үчүн кайра шайлоону жокко чыгарабыз деп аракет болуп атат деп элдер чогулуп турат ушул жерде. Шайлоо качан болду эле? 10-июнда болгон. 10-июндан азыр ошо бир айдын ичинде ошончолук тез. Бир айдын ичинде ошол дагы деле ушул эки соттон өтүп чечим чыгып калды, бат элечи. Андан сырткары бул ушу бир айдан бери ушу жумуш жок жүрөбүз биз делечи. Коронавирустан эч ким коркпойт экен, бу жакта. Элди кыйнай берсе, түшүндө берсе коронавируска карай бер. Азыр кандай десем, ким кыйнап атат ошону? Ким кыйнайт эле, ошол жана жазуучулар бар да. Мисалы үчүн өткөндө шайлоодо катышкан Гияз Тайкожо. Экинчи тарапчы. Ошолор 15-16 жолу утулган, элдин көзүнчө утулган. Эми алардын историясын айтып берсекчи, эл таң калат да, бул жетпей атат эч кимгечи. Гиязов Тайкожо мисалы үчүн 2010 бери 3 жолу айыл өкмөттүн немесине катышат. Ар шайлоодо катышат. Утула берет. Ушу өзүнө ham там бербейт да ушу кишичи. Утулуп атат. Мантип чырды чыгартат. Ар бир келген өкмөттү иштетпейт ал киши. Майрам деген дешт алган. Эми оппозиция деле болуш керек да. Жок, оппозиция болгон менен мындай конкреттүү оппозиция болуш керек да, туурабы? Оппозиция болгон конкреттүү түрдө болуш керек. Алар шантажерлор да, аларды биз билебиз. Мисалы үчүн Алтыбаева Майрам деген биздин айылыбыздан. Ошол азыр арыз жазып жогорку соттон неме алып аткандар. Буларды биз прекрасно билебиз да. Мисалы үчүн Алтыбаева Майрамды айтайын, азыркы күндө депутат да. Өзү Доскана айылынын тургуну. Ошо Доскана айылынын тургунунан ошол жерге койбостон кандидат турасың. Гиязов Тайкожонун эми уруктуганы көп экен бу жердечи. Бардын уруктуганы көп. Ошолорго кошулуп 7 адам болуп ушактан өтүп кетти. Эгер эл колдогон болсо ошолор, конкреттүү оппозиция болгон болсо ошолорчу эл колдойт элек да, туурабы?
Ана бүгінгі күнде азыр эми мына иштетпей атат да. Айыл өкмөтү вообще иштетпей атат. Не только айыл өкмөтү, айыл өкмөтү ар бир кызматкерди иштетпейт. Мен ыдырсак айтайын, 23 жашымда ошо Доскона айылдын башчысы болгом. 23 жашымда. Мына ошондо иштетпейт эле мен. Менде протоколдор, актылар бар. Мына Алтыбаева Майрам губернаторга жаза берип, 23 жаштагы бала мени билет. Андан көрө ошо акыл үйрөтпөй турабы? Жаза берип, мен чарчап бүткөн, мен билем прекрасночи кандай адамдар экен. Азыр бүгүнкү күндө мисалы үчүн бирок баары бир депутаттардан 15 адам табылып турганы колдо. Жок, 15 адам табылды. 15 адамдын немени ойлонуп көрдүкпү? Логически ойлонгондо ким? 15 адамданчы? Гиязов Тайкожонун укасы. Бир тууган укасы, бир тууган укасы. Айлан деп. Мен бала кезимден бери ошо киши депутат. Мукарамов Наркожо деген бар. Анысы деле ошол депутат. Мынандай да, бул жерде шайлоодочу. Макул, экөө тууган экен. Жок, бул жерде мынандай. Ташбулак айыл өкмөтүндө, өзбек улутундагылар көбүрөөк жашайт, өзүнүн туугандары көбүрөөк жашайт деп айтайын. Бул киши ошол өзүнүн туугандарын гана жана мүмкүнчүлүгүн пайдаланып атат да. Ошого 7 адамды командага өзүнүн адамдарын чогултуп алып эле ошол эле адамдар. Но жерде азыр Нурбеканы шайлаган адамдар 16 адамдар. Бардыгы бүгүнкү күндө жаңы келген депутаттар да. Гиязов Тайкожону колдогон адамдар ошол Гиязов Тайкожо айыл өкмөт болуп келейткандан берки депутаттарда жанында жүргөн депутаттар. Төрагалыкка коет, шайланбай калат. Өкмөткө коет, шайланбай калат. Эми болду да элди иштетиш керек да, туурабы? Ошондой, бирок азыр мен азырчы Гиязов Тайкожо жөнүндө бир маалымат берейин. Мен колунда иштегем айыл башчы болуп ошол маалда. Бул киши өзүнүн ишин бүтүрүп кеткенден кийин зам губернатор болду, туурабы? Болду кылыш керек да. Эгер ушунчалык эле элге күйөткөн, акыл үйрөтөт экен, ар бир немеде эле келип алып айыл өкмөттөргө асыл өрбөстөн кайра акыл насаатын айтыш керек эле да, туурабы? Бул кишинин мен билгенден эми эл айтса калп айтпайт да, туурабы? Калк айтса калп айтпайт. Канчалаган жерлерди саткан. Мына Доскона деген айылыбызда жерлерди Досконанын тургундары биз жаштар билебиз. Азыр мен кантип сатат айыл өкмөт болду? Жок, ошо айыл өкмөт малында саткан да. Азыр эми айыл өкмөт болгон ал киши. Ал киши ооба 2 жолу айыл өкмөт болгон. Айыл өкмөт болуп кетип, дагы ушуга асылып атат да. Дагы бир чындык мына эл билиш керек. Ар бир бийлик, кайсы бийлик келсе, бул ошонун немесин табат. Жолун табат. Ошого пакта коет. Ар биринечи. Ар бирине. Кечеги мурунку Жээнбековдордун шайлоосунда Матраимовдун партиясында жүгүрүп жүрдү. Ушунчалык эле таш ийиптерге, башкаларга ушунчалык күйүмдү экен. Кечегинде Садырды колдогон жок го булар. Туурабы? Биз өзүбүз жалгыз мына эл билет, биз өзүбүз мекенчилдеп жүгүрүп жүрдүк мына жаштарчы. Бизди шылдыңда ошондо мекеним Кыргызстан деп жүрдү эле. 3 күндөн кийин шайлоо бузулгандан кийин бети жоктор, эми мекенчилбиз деп туруп алыптыр. Буларчы жүзү жок да ушунча элдичи. Бул жерде эң чоң главный маселени мен айтайын. Гиязов Тайкожону бүгүнкү күндө жогорку жактагы колдоп аткан маселеси эмне? Бул мен укканым боюнча бул киши айтып атыптыр. Эртең күзүндө шайлоо болсо, мен ушул Ташбулак айыл өкмөтүнөн силерге ушунча голос алып бере алам, ушунча нерсе алып бере алам деп туруп, аларды жогору жактагыларды алдап атат. Алар жогору жактагылар ушуга кызыктар болуп атат да. Себеби бунун алдаган сөзүнө ишенип атат. Биз эртең буну коюп турсак депчи. Андай эмес. Андай болбойт Ыдырсака. Андай болбойт. Себеби мына 3 жолу өкмөттүккө койду, 3 жолу тең өтпөдү. Спикерликке коюп атат, өтпөй атат. Акыры бериш керек да. Мына Нурбека келди, мен билгенден мына Музафар иштеди, туурабы? Башка айыл баш өкмөттөр бардыгы иш менен козголуп кетти да. Бардыгы иш менен козголуп кетти. Мына эл билет, бардыгы иш менен козголуп кетти. Бир гана Нурбека ошо 4 жыл иштеп, даже 4 сантиметр жер сатпадым деп атат. 4 сантиметр жер сатпаса. Туурабы? Мурунку өкмөттөр келди, бүт эле жер сатып бардыгы иш козголуп атат да. Анан иштеген адамды алып коюп, анан иштебеген ал жер саткандар кайра келе береби? Жана осурган кыз, осурбаган кыздын бетин аймагайт болот да. Биз эл şu чындык болсо экен, мыйзамдар аткарылса экен, акыйкатчылык болсо экен, кошоматчылык, жасакерлик жоголсо экен деген ой менен баягы чириген бийликти кулатып жок кылганбыз. Бүгүнкү күнү эл оозунда дагы эле сөз кетип атат. Бул паландын адамы, бул түкүндүн адамы. Демек, биз ишенбей кое албайбыз да. Калп айтса, калп айтпайт экен. Ошо ала кушту атынан атап эле айтпайлыбы мындай? Оюнду ачык кылбайлыбы? Ким кимдин артында турат, ким кимге сөөнүп атат, ким бутуна бул жерде жалал атты кийип алды деген, алар кимдер? Эми хорошо. Биз ошо элдин оозундагы маалыматка таянып туруп айтсак болот. Түштүк жалаң таш ийиптик экен азыр, түндүк Жапаровдук экен,
Дагы эле биз баягы эски бийлик жасап келген иш боюнча жүрүп атыппыз. Эл шору бар эл. Элдин үнүн укпайт эч ким. Азыр эми Ташиевдин колу бошоп, ушул бир четтеги бир айыл өкмөттүн жанагы башчылыгына дагы кийлигишип атабы? Ошондой десек болот. Ой, ушул айылдык комиссиядан бекитилген, борбордук шайлоодон бекитилген, бардыгы алып келип ордуна отургузулган нерсени bir gün öyle kapısına öyle barıp жогорку сотто buzуп коёбу. Шайлоо мыйзамды өткөн эмес деп. Эмнеге таяндаlar? Эмненин негизинде ошону сурап атам, эмнеге таяндаlar? Бир жөө бар да, бирдемени бир мындай. Ошону күттүлөгөн бирөө бар. Бирөө бар. Ал ошо Ташиевдин адамы деп атат эл. Жапаровдун адамы эмес, Ташиевдин адамы деп атат. Анчалык эле болгон болсо анда жалаң Ташиев башкарсын өзү алып алып. Маалыматы менен эл менен эсептешпей турган болсо. Эл менен эсептеш керек да бул жерде. Мына өзүңөр ойлоп көрсөңөр, бул жерде мынабу Нурбекти өткөндө келип көргөнбүз. Биз байкоочу катарына келип көргөнбүз. 16-15 менен жеңип кеткен. Анан кийин барды бата дуа болду буга. Анан аким келип отургузду. Мага бир эле нерсе түшүнүксүз болуп атат. Бул түшүнүксүздүк нерсе Борбордук шайлоо комитетин, аймактык шайлоо комитетинин чечимин, ушу жергиликтүү комитеттин чечимин жогорку сот кантип бузат, эсли мындай эме кылбаса. Эл ишенбей атат, закон иштебей атат, дагы деледе. Эмне негизинде бузалат? Мен ошого түшүнбөй калдым бул жерде. Жогорку сот сен кандай болсо жогорку сот эле чечпейби дагы ошолор эле шайлабайбы? Биз мындай четте эле калбайлыбы? Анан бул жерде дагы бир нерсе болуп атат. Бул жерде мен депутаттардын өзүнүн укугун билбегендиги мени таң калтырып атат. Бир депутат айтып атат, келип, биз эч нерсе кыла албай атабыз, жетекчибиз жок деп атат да. Булардын баягы эми кечирип койсун, бирок мындай сабаттуулугунун жетишсиздиги деп эсептеп каласың мындайда. Эми депутаттыкка эми кече улакчыларды, баягы шопурларды шайлап коюп атпайсыздарбы? Алардын кылганы ошол экен. Жок, мен бул жерде сүйлөгөн депутаттардын сөзүнөн билип атам. Алар өзүнүн укугун баягы эл, ошолор элдин алдында сүйлөй ала туруп, ушул элдин проблемасын чече ала тургандай эле деңгээлде экен. Ну просто азыр эмне кылабыз деп атат да, биз эч нерсе кыла албай атабыз деп. Бир эле Шумкарбек чечет дегенге мен ишенбейм да. Шумкар ким ал? Ал төрагасы экен булар. Айылдык кеңештин төрагасы. Айылдык депутаттын спикер экен бул жер, мындайча айтканда. Анан эми ал Ташиевдин иниси болсо эмне болуптур? Ташиевдин иниси болобу? Иниси болот ошо. Кандай иниси болот? Бир тууган иниси деп атышпайбы? Ташиев экен фамилиясы. Ташиев экен фамилиясы. Ташиевдин айылы өзү Жалал Абадтын аркы четинде го. Ооба. Анан берки четинде да туугандар бар. Эми бул жерде жашаса керек, ким билет эми. Эл шайлап Кыргызстанда жашай берет да каерде болсо. Ал жагы бар, өзү негиз айтам. Мен кыргыздар бир жерде баягы бир фамилиялар бир жерде. Менин айта турган жерим дагы бир нерсе. Бу жерде 4 таякта эл бузарлар арызданса, ушунун неме токтомун наазын негизинде жокко чыгарып коюп атат. Бу эл менен эсептешпейби? Алардын бардыгын эл шайлаган го. Эми бу 4 жазуучун мурдакы экстремист, кийинкилери бириси аялы дейт. Анан дагы калган майда чүделер. Ошолор биздин элдин аксакалдардын укугун тебелеп атат да. Себеби эл шайлаган, аксакалдар патасын берген. Анан ким менен сүйлөшүп атат? Макул, эми азыр ушундай болуптур. Эми болор иш болуптур. Алар ошентип жогору жактан чечип коюшуптур. Ошондо азыр эми ушул күчүндө калат, болду эми деп койсо эмне кыласыздар эми? Биз эл өзүбүздүн укугубузду тебелетпейбиз да, пайдаланабыз да. Биз жанагындай мына келип атабызбы? Эми дагы келебиз, болбосо көчөгө чыгабыз, биздин баланы шайлап бер деп. Бул укукту тебелебеш керек да. Эл шайлап аткандан кийин элге немеш керек да. Бир эле бир чоң болсо эле бале болду. Бул законго бардыгыбызга бар закон деген. Чоң болгондор ошентип эле келе атат го. Ким чоң болсо ошонун ыры болуп атат. Ошонун ырына бийлеп атат. Жаңы бийликке ишенип, ошолорду шайладык дейм. Биз Кыргызстан алдыга жылат. Мындан мурда Бакиевдикине ишенгенбиз, андан кийин Атамбаевдикине ишенгенбиз, анан Жээнбековдикине ишендик. Анан азыр Bilmem az daha neyini kaladı? Hazır neyini kalaydı? Hazır Kırgızistan aldığa жылып, жақшы çoğun memleketlerinin katarına koşulat deyip işenip atağız. Emi Kuda kalası işeniş aktalat.
Мынауны аяққа жетпей атау деймін да, жолдан бұрмалау атау деймін да, бұл чоң. Екеуіне жетіш керек та. Ташиып менен Садыр билеби, билбейби. Егер неме болса, ушулар билбей атау, ушу биздин дошубузду жеткизип койду, иним. Өзү негизи мен Кыргызстанда бир дагы өтө жакшы иштеп кеткен айыл өкмөттү көрө элекмин. Себеби айыл өкмөттөрдүн көбүнүн мүмкүнчүлүктөрү чектелген, колу буту тушалган, бюджеттери аз. Көп болсо дагы анын үстүнөн жанагы бир тендер жарыяласа кашыгын көтөрүп, прокурор барат, СМБ барат, Финпол барат, ушундай текшерүүчүлөр көп. Алардын баарын оозун жабыш үчүн анан жер сатышат, башка кылат, ошентип жакшы айыл өкмөт болбойт. Негизи. Анан мен муну азыр бир балаңыздарды жакшы айыл өкмөт деп калыпсыңыздар, мен ошого ишенбей атам. Бул жалаң эле баягы бир уруу чогулуп алган жоксуздарбы азыр? Мен кара. Эми мынакей, мунун үстүнө жазса жанагылар жазып эчтеке тапкан жок. Тайкожо Гияз буга чейин 2010го чейин айыл өкмөттү 10 жыл башкарып келген. Айыл өкмөтү 10 жыл иштеп, айыл өкмөттүн жерлерин сатып, кызматтын кыянаттык менен байланып, андан калса 2010 жылы сепаратист Кадыржан Батыров менен биргеликте өнөктөш болуп, эки улутту кагыштырып, кан төккөн ошо Тайкожо Гиязов болчу. Мына азыркы күндө дагы мына иш бербей, атайын бул. Эгер андай боло турган болсо, ага мындай укуктук баа берилиш керек эле да. Анан жөн эле бул. Ага ушул мына биз мына мен именно өзбектөрдүн баш көтөргөнүн баарын эле сепаратист кылып салган жок. Жок. Ал жылоонда мына чын-чынга келгенде эгер мыйзам акыйкаттуу иштегенде, ушул убакка чейин бул Тайкожо Гиязов түрмөдө отурат болчу. Мыйзамдын акыйкаттуу иштебегендигинен убактылуу өкмөттүн мына эми сиздер кандай эме кыласыздар, убактылуу өкмөттүн ошо сепаратисттер менен чогуу иш алып баргандыгынан байланыштуу булар ошого таянып, мына иш ушул убакка чейин таза болгон жок. Мына мен жабырлануучумун. Ушу Ташбулак айыл өкмөтүндө 2 бала дайынсыз, ошо 2010 жылы. Ошонун бирөөсү менин балам. Мына токтоп туруңуз, ушул жерден бир историяга мындай тарыхка кайталы. Ошол 2010 боюнча убактылуу өкмөттү аябай көп айыптаган ошол ата журтчулар эле. Ата журтчулар, токтоп туруң, ошол Ташип, Жылдыз Жолдошова дагы ушулар эле. Андан кийин алар акыры бийликке келишти. Азыр эми эң кыйын, эң менмин деген баягы колунда кылычы ушул чимеле кесип турган жанагы органдын башчысы болуп Ташип өзү отурат. Ооба. Сиздер айтып аткан адам боюнча укуктук баа бериле турган болсо, анда азыр Ташипке ошол бааны бергенге эмне жолтоо болду? Биз ошо мына сиздин сурооңузда аябай неме бар, жан бар. Себеби биз ишенгенбиз. Камчыбек Ташиевке чыкканда биз ишенгенбиз. Эгер 2010 июнь окуясы боюнча иш козголуп ушу сепаратисттер камалбаса, жазасын албаса, Ташиевти Ош Жалал Абад окуясында жабырлануучулар өмүр бою кечирбейт деп ойлойм мен. Тарых кечирбейт деп ойлойм. Себеби дегенде ал өзү ошол 2010-да Садыр Жапаровтар чогуу 2010-да эл менен чогуу жүргөн, кан төгүлүп аткан жерде жүргөн, алар көздөрү менен көргөн. Алар мисалы көчөдөгү адам билбесин, бирок Камчыбек Ташиевке аттын кашкасындай бул эменин Тайкожо Гиязовдун кылмышы көрүнүп турган, билет да. Мисалы эгер айтып атам, дагы бир жолу кайталап кетем, эгер Камчыбек Ташиев ушул сепаратисттерди жазалап бербесе, анда тарых кечирбейт. Үй бүлөлүк башкаруу дештир эле. Мына азырча айтканда үй бүлөлүк башкаруу мына бизде Жалал Абадта жүрүп атат. Ачыгы мына элдин талабы азыр. Ушул жерде аксакал, көксакал бардыгынын талабы Ташиевти 3 күндүн ичинде келип ушуну бизге чечип берсин деп атат. Себебинде үй бүлөлүк башкаруу уже сиздерге түшүнүктүү. Бул жерде Чункарбек Ташиев мынакей азыр спикер, бирок эл сыйлап келбейт. Мына депутаттар аябай арзанлашат. Биз ушул убакка чейин 3 ай болуп атат, 3 айдан бери иш алып барбай атабыз депчи. Үй бүлөлүк башкаруу дегенде дагы кимдер бул? Мына бир туугандары. Мына ошолордун келишүүсү менен ушу тополоң болот. Шайлоо акыйкаттуу, мыйзамдуу, жаштарга ачык айкын өтсө дагы ошолордун келишүүсү менен мынтип тополоң болуп, мына айыл өкмөттө до сих пор эме иш бербей атат. Айыл өкмөткө депутаттарга мына кече биздин ушул эмеде сел болду. Биз каяка барабыз? Мына айыл өкмөтүбүздү мынтип отургузса дагы мынтип эме кылып атса, биз каяка бардык? Эч жака бара албадык. Үнүбүз эч жака жетпеди. Үйлөрү селге базылып калды. Бирок эч жака бара албадык. Манакей. Эми ушу баланын айынан чогулуш кылдык бүгүн аксакалдар. Азыр сен сөз берип атпайсыңар, уруулап жок. Ойнактагы кишилерди мен тааныбайм, мисалы үчүн. Мына депутаттар экен, ушу элдик депутаттарды эл шайлады балам. А депутаттар ана айыл башчысын шайлап алышты да. Ушу депутаттардын шайлоосун мыйзамын тебелеп, тепсе укугун тебелөө үчүн биз энелер келдик. Анан биз баягыдай пикетке чыга десек, Нурбек өзү койгула уят. Жалал Абад өзү шайлады га, Ташиев менен Садырды жөн өпкөбүздү кагып. Мен чырагым лампочкам сада колоюн, чырагым лампочкам сен айныба дедим эле. Садыр мага айныбайын деп сөз берген сада колоюн. Эми бу жерде Садыр менен Ташиевте күнөө жок дейм да, менин жеке оюм. Бу жерде жана Ташиев менен Садырдын терисин жамынган анчамчынагыдай бейбаш балдар кылып атат. Мына жанагы азыр айтып атканын унутуп калам сразу. Булар жанагы Ташиев менен Садыр шайлатканда булар каякта жүрдү эле, мен көргөн жок. Мисалы үчүн мына мен жүрдүм.
Tüm günde bey. Taşiftin gözü ise benim tilim işip kıykırı bey. Sadıdı şaylaylız. Çamdan çıkamı. Allah Teala bana onu verdi. El doyloydu. Taşıyıp olsa o canalgandal el dep geledi adam buna. Lampişka degen ayağı siz belengіз. Ben lampişkadan. Anan keyin eldim bari benim askalda aytı. Lampişkan aynı dığı dep. Bela oldu men lampişkan aynı var dem. Köyde zamkayna bolup da dep koyuyor. Ançamda zamkayna bolup da. Bu el menen dele işteş kıyın. Sadır menen taşıyıpken tam beri söz gerek sadak olan çıram lampişkalarım. Sadır menen taşıyıpları özüngörde koyup görgüle. Bu sadır menen taşıyıpta günah yok. Nurbek'te de günah yok. Nurbek buna men Karamat'a gelin olama 40 yıl oldu. Men gelinde Mostragan kirike balar sadak olayın. Bunun atası jakışçı bolçu. Ata balasat sorusu oldu. Bunu ne? Bular ceveyt bular. Napsı tok bulardı. Sebebi bular bay bile de çoğalgan. Bir nazar açıp olsaken bu cedele satkan yok. Bu ötte jakşı bala. Hey, men maktamayım bunu. Ne kılaydan? Bunu işte gene 4 yıl oldu. Keçelemeyen ukkamın. Kayra Nurbek orada tutup o sadak olan çıram lampişka miştey ver dedim. Caş işteş gerek duş var ya. Bu da lampişka. Anam bulam lampişka. Bana sendele lampişka. Harı bir adam lampişka. Bu menin çaşıda kollangan sözüm. Bir yerde sadır menen taşıyıpta günah yok. Cana sadır menen taşıyıpta çaylaganda bunlar başka da bir çaylagan hazırkı buzuklarçı. Biroqçu bayağında yol ötkende misалы Bakiyev'te daha günah yok deybiz. Anın inisi menen balası buzup koydu. Anam tuğandarı kıldı. Bakiyevçilerin tuğandarı bir Kırgızstan'da çevirdi. Hazır oşunda yok kalma tavası. Hazır. Bir yerde sadır söz bergen eken çındığında sadır ötkende bir men sadırga uçurayın desem biri aytты sadır siz emes tuğan uruğunayam göңül burbayatda tol kele devat sadır çındığında jakşı ketти. Taşıyıp ele kökөгөн kakılap mına keçe batken germeden uçup geldi o. Жүрөгүнө барган жерден. Bu taşıyıptın şu tanışları bayağı çoğ atasın, çoğ atsın, pıra devşikaların baldары bu yakta bılgı tutat da buzuklar. İmina şu Nurbek'e puttaskanlar ötkende sadır men taşıyıp çaylagan yok. Makul, hazır kayra suroo bereyин баягынан. Эгерде бул болду өзүбүз билебиз биз жогорку сот чечип койду. Жогорку соттун чечими бул акыркы чечим. Бул өзгөрүүсүз калат деп койсо. Анда кандай кыласыздар? Sottu biz sotqa beremiz da. Sotqa sot yok biken. Sottu mına prokurordu men sotqa berem. Hakikatlık iştey turgan. Darak biriden kögöröt dey sadak olayınlar. Koysun daha bir 3-4 yıl ne? Kötörüp ketebi. Ah. Çıngiz mına bayağı Çıngiz Han degen batır dünya yüzünün yarım basılgan dele kolu kurup ketken iken. Bu niyeni jet bu? Ceveyt bu. Bunu bazı özü jet. Atası Allah'a şu dünyanın tapta berip ketken. Zeyturganlar mına uşular. Nafsi canan adamdı nafsi menen gözün toprak kana toplattı gel çınıke buna. Azıcık gelemde atkan koca da geldi bir ukka mı men bir bak. Nime bunda mulukum bala iştep ketken canağım gimele. Taygocadan dağmurun bir bala iştedi o Özbek. Mustafa ne yam çıkıp durgan al. Bu özü çıkıp durganda kıçık. Bu canağı çıkıp dururuz gerek. Çıkvasa kursa toybay turgan. Anı men başkanı bilmem miyinden men oturguzbayım. Nurbek kana iştesin buna keçe eldi sel basıp bağımtığı Nurbek'e çalıverişiptir. Nurbek yardan bir et ayak biyaktan buna. Araplar menen süйлöşüp bizge tasa çıkarıp verdi o hey. Kayakta Araplar menen kim süйлöşet hey. O şunu diyem süйлöştürüp bizge üstü yakka su çıkarıp vergen. Ben 30 yıl susuz yok yaşayan buna. Buna bıyılmana su vardı. O şunu yam görelim et buna olar. Koçalar. Жок, ошентип жазып атса, мен элден жакшыракмын деп атса, жакшыраак иштейм деп атса, ага деле жанагы орун берип көрбөйсүңөрбү? Bular iştep görgön da. Bular çoğakırdan cemdegen. Bular уже toydu. Bular şunduk geçti. Bayağı bulardın gözün toprağıyla tolturbasa ne yapsın? Başka toltur albayı sadak olayın. Kim degim Nurbek'e sadırga taşıyıp kalsınsa Allah var. Buna men ene katarı. Bular da iştesin. Sadır menen taşıyıptan buna Nurbek'te günah yok. Noşuğun bulgutmalardı tazalap versince taşıyıpka tayındayım men sadak olayın. Taşıyıpka uşu bildirmeye atat da bildirse algı bir müştemelen tınçtat deçi. Uşu taşıyıpka bildirmeye bir yaktağlar cayla atat da. Uşunu sen jetkiz. Canağı bala jetkizmeye koyuyor sen hem azaptıktı kıyın aytasın argo. Ötkende men tine lampişkede 3 gün uyumda jüdü argo. Hem yarım saat menikin jetkizip koy sadak olayın. Sadak olayın taşıyıp ananay sadır. Uşu Nurbekliye cayına koyup koy biz senden suranağız. Hem kımbatçılıkka dele göndük mayli, başka dele göndük. Bizge zaman tınç bolsa oldu. Bunu o Özbek Kırgız'da uruşturuyor evde korkağızda. Bunu o Taşbulak'ta görünce Özbekler yaşaydı. Nurbek'te atasından hem jakşı göredi. Sen Nurbek gelgen adam vardı. Ошон киши турат, ошодон сурап көрбөйүнбү? Surayı ver sadak olayın. Aldı ele bizge düştü uganda. Men Nazarkulova Gülnara Türküstanova. Отур бериңиздер, отур бериңиз. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Азыр муну мен корккон бир нерсе бар да. Эми баягы аралаш улут жашаган жерде анан өзбек кыргыз деген сөз болот экен. Мен ошон үчүн сизден сурап атам. Бул чындап эле азыр сиз
мындай өзү негизи эмне болуп атат өзү? Түшүнбөй атам. Негизи Моңолорго ишенбейм, себеби булар баары Biz dikon adamız. Bizge su gerek, halbuki işkigen adam gerek. Bu Nurbek bulmasdan turup suyu haydap gelerdi. Bundan uruşup yürüp su talaşıp alardık. Hükümet bu meytörü. Su toxtamaya gelyapti baş boğandan berken sudan problemi yok. Mana traktörler de aldı, çorbalardı, başkalardı hamma yo'lda yo'lga solyapti. İşlersin. Boşalma gerek. Bizge şu gerek tinchlik. Bo'ldi. Tinchlik gerek. Ошондо сиз азыр мынау азыркы айыл өкмөт мына шайланган деген айыл өкмөт калыш керек деп Қалыш керек. İşlep İşle varsa. Hamma yo'lda ishga yo'lga solyapti. Мынау жерде камабай сыртка эле чыгыңыздар. Мен коркуп атам азыр эртең жарымыңыздар жана больницага жатып калбаңыздар, чындап эле. Ассалому алейкум. Ошо мен моңолорго анча ишенбейм да, сизди эме кылайын. Мурду узунураак кишилерге. Endi Nurbek yaxshi odam, mana ham yoqqa suvda olib kelyapti. Tinch, mahallamiz yaxshi, traktorda olib kelyapti. Ekskavatorda olib keldi, suv kelyapti. Elimiz tinch, hamma yo'q yaxshi. Qaravulni qo'yib qo'ydi buna. Ich bolaga tedirib mana bedani jegdirib Yaxshi, o'zi qolsin. Bizga o'zi jahat. Shu. Biz o'zi qolganimizga yaxshi. Shu do'stga men. Berkiga nega ishonmay taslar berki? Yo'q, biz bunga ishonamiz. Mana do'stim ham söyle, do'stim. Sashka. Assalomu alaykum. Жанагы азыр соттон утуп алган кишиге неге ишенбей атасыздар? Эми 31 депутаттан мына 16тасы bu ülkemiz saylagan bo'lsa, bu ülkenin bitta ошибкасы uchastka sotmayapti-da. Shunisi ошибка bo'lib o'tar. To'g'ri-da, murunqilar sotgan kimga kerak bo'lsa, bu o'zini tug'aniga ham bermayapti, boshqalarga ham bermayapti. Anda bu bola qancha ishda o'tadi? Bu yerda oylik oshib ketsa bir 20 ming oylik bo'lsa kerak. Bu mnogonasionalniy qilib, o'zini joniga olib, har millatlardan, tojiki bor, o'zbeki bor, bardig'iman billa olib o'tadi işte. Yaxshi, bizga jagat shu qolishni xohlaymiz. Aleyküm assalam. Hazır bunday oldu. Yaxshi. Sot чечим чыгарыптыр. Наркы болсун, бул болду эми дептир. Ошондо соттун чечимине баш ийбейсиздерби? Эми соттун чечими дагы законго лайык болсо баш ийебиз. Эгер законго туура келбей турган чечим боло турган болсо, онун дагы бир юридиканы билген специалисттер бардыр. Ошол аркылуу аракет кылан аттан кала бербейбиз. Алар деле бирдемеге таянып, анан чечим чыгарса керек. Эми алар таянганда, эгер чыныгы тура эмес өткөн, законсуз өткөн болсо таянышы мүмкүн. А биздики законду өткөн. Себеби шайлоодо мен катышканмын. Ушул байкоочу катары. 31 депутат болгон. 15 тияка, 16 бияка утук болгон. Демек бул 15 менен 16 деген сөз биз жакшы утук болчу. Бирок жанагы утулган жак татыктуу утулганына өзү баа берип ынаныш керек эле. Эми ынанбай атат экен. Бирок бу жерде дагы бир топ сөздөр чыгып атат. Мына Ташиевтер киришип атат, ондай болуп атат, мындай болуп атат деп. Эми мунун да мүмкүн чындыгы бардыр. Себеби Ташиевтин үкасы ушул жерде ошол депутаттардын төрагасы болчу. Ташиевтин акасынын баласы деп уктук. Эми аты жөнүн билбейм, фамилиясы Ташиев экен. Ошол күнү шайлоону жакшы уюштуруп, депутаттарын чогултуп, жакшынакай кылып өткөрүп, кол алышып, куттукташып, кучакташып, бөгүшүп туруп ушул жерде таркашкан. Анан кийин булардын арасында кандай карамышык айланып кеткен, аны Кудай билет. Аны өздөрү билет дагы. Анан эми ошондон бери бул жакшылап иштеп аткан мезгилде дагы ушундай тополоң чыгып, ушундай небелер чыккандан бу да ыргылжың болуп, же ишке келе албай, же ала албай кыйналып атат. А бирок Ташиев деген ошол спикер, ушул жердин спикери, ушул убакка чейин ишке келбейт экен. 31 депутат эмне кыларын билбей бүгүн сүйлөп чыгышты. Бирок акырынга келип эмне кылабыз, кантип алып келебиз деген немеге келип токтоп атышат да. Эми кайрылуу жасашты булар бүгүн. Ушул кайрылууну ошол жок дегенде бир 5-6 депутат азыр губернаторду президенттин өкүлү деп аталып калдыбы? Мурун өкмөттүн өкүлү. Ушу президенттин өкүлүнө ушу бүгүндөн калбастан жеткириш керек. Себеби президентке жеткире турган, жогорку бийликке жеткире турган орган ошол гана да. Булар өздөрү барып жетип бара албайт.
Ошон үчүн бүгүндөн калбастан 3-4 депутаттарын ошо кайрылуу көтөрүп алып кириш керек. Макул, жетсин дейли. Анан мына азыр мына видеолордон көрсүн дейли. Анан чара көрүлбөсө, баягы чечим артка кайтпаса, ушул ойдон калса, күчүндө калса, анда кандай кыласыздар? Кандай болот эле? Эл деген эл экен, көчөгө чыгат, тополоң болот, нааразы болот, жакшы болот, жолду тосот, бири-бирине катуу сөз айтат, тополоң чыгат да. Эгерде ушул Ташиевтердин киришип атканы чын боло турган болсо, Ташиев үчүн бул чоң уят нерсе. Мен айтар элем Ташиевке. Сен айыл өкмөттүн майда чүйдө ишине киришпестен мамлекеттик ишке киришип, ошону алдыга чыгарып, ошон үчүн башыңды орт деп айткым келет. Бирок эми бул баягы жалалаттык чоңдордун оорусу эмеспи бул? Бийликке келгенден кийин эле ушул оромотто эле өзүнүн баягы коктусунан чыга албай эле. Кеп ошондо болуп атпайбы? Биз кийибиңиздерди. Биз чындыгында ушул акыркы элдин акыркы үмүтү шулар болчу. Ушулар оңду болсо республика оңолбойт деген ниетке келип калганбыз. Эми булар мындай боло турган болсо билбейм ким каяка барат. Өтө оор маселе бул. Ушул ошон үчүн булар эсине келип, Садыр экөө доспуз деп кучакташып, ырлар чыгып атат. Бабанов менен деле кучакташкан. Садыр менен мындай дос болгула деп. Эгер ошондой достук болсо, республиканы бир алдыга чыгарып беришин талап кылабыз да. Каалайбыз. А берки Бабанов досу менен кучакташып, ошону президент кылып койгондо кандай болуп калат? Эми аны Кудай билет. Пешенесине шулар кайтыптыр, шулар болуп калды. Эми кантсе дагы Кудайым шуларга бир туура жолду көрсөтүп, туура багыт менен туура Кыргызстанды алып чыгып берсе деген тилегибиз бар. Дагы деле Ташиевди биз неме дегим келбейт, бирок уят эгер ушул айыл өкмөткө киришип аткан болсо бул чоң уят. Чын болсо. Чын болсо уят нерсе. Эми болуп карасаң, бул Ташиев, Камчыбек Кыдыршаевичти ушу Жалал-Абад өрөөнүнөн чыккан бир чыкан жигит деп билебиз дебизчи. Биздин улубуз, биздин айтканды кылат деп ишенчүбүз. Ишенебиз дагы эле. Балким кимдер билет, буну жетип атабы, жетпей атабы эми силерге окшогон жигиттер жетпесе жеткирип койгула. Биздин үмүтүбүздү эметпесин, актасын, Актабай калсачы, маселе ошондо болуп атат. Азыр тоо тер жери ушул. Анда биздин эл улу деген намынан өчүрөбүз биз анда. Биздин чыныгы патриот, биздин настоящий кыргыздын жигити, биздин Ташиев деп ишенип жүрөбүз. Ал айтып атпайбы? Мен эл үчүн кызмат кылам. Мен эл үчүн ана кана айткан сөзүндө учурганда айтат. Саясатчылардын бардыгы эле ошол сөздү айтат да. Жок, айткан Ташиев аралап кошо жүргөнбүз. Эл үчүн кызмат кылып атканын билебиз экен. Мына границада кылган кызматтарын, жана тажиктер менен кылган кызмат немелер, мамилесин, анан ушунчалык курч сөздөр менен жооп берип атканын билип мактап, чынында Ташиев биздин жигит экен деп сүйүнүп кол жаап, өмүрүнө барака бер деп Алладан тилеп, өмүр ушу неме душмандарына Аллахым корго деп дуа кылып атабыз аркасынан. Анан биздин тилибизди албаса, өз билгенин кылса, биздин дуадан калат биринчиден, Алланын каарына калат экинчиден, элдин каарына калат үчүнчүдөн, анан өзүнө жаман болот да. Эми ошон үчүн билбей атса керек, силер жеткирип койгула деп үмүттөнүп атабыз экен. Азыр ушул жерде Ташбулак айыл өкмөтүнүн ошол жанагы Нурбек аттуу талапкерге добуш берген азыр депутаттары чогулуптур. Азыр ошолордон сурайбыз. Буларга чындап эле бюллетенге билет коюлганбы, же буларга баягы бир кандай мажбурлоо болгонбу, ошону сурайлы азыр. Ошондо сиздерге эмне бир мажбурлоо болгонбу өзү чындыгында? Азыр эми сиздерди мажбурлап шайлатты же адаштырып шайлатты дегенде жүйө болуп атат эми. Биз өзүбүздүн ар бир өзүбүздүн укугубузду билебиз. Себептен бизде эч кимди мажбурлоого укугу жок. Закондун негизинде да биз Нурбекти шайлаганбыз. Нурбекти эч ким мажбурлаган эмес бизди. Биз өзүбүздүн ар бир адам өзүнүн эмесин шайлаганбыз Нурбекти. Азыр 1, 2, 3, 4, 5, 16 адам. Азыр эчте да үчөө врачтар кетишти Карадарияда бул сел болбоду. Анан бирөөсү ковид болуп калыптыр. Анан бирөөсү командировкада болуп, ушул жерде негизги квота бар өзүбүз шайлаган. Негизинен өзү 31 депутатпыз, 31 депутаттын 17си өзүбүз биз бир тараптуубуз да. Алар өзүнчө бөлүнүп калды да, мындайча айткандачы. Анан шайлоо мажбурлоо деген бул туура эмес да. Ар бир адам өзүнүн шайлаган адамы шайлайт да. Мисалы мени Тайкожо Ульмасовичти шайлай десем, шайлабайм, потому что мен Нурбекти шайлаганмын. Ошондой да мажбурлоо эч кимди мажбурлаган эмес. Бул жер мажбурлап эме шайлата турган адамдар отурган жок да негизичи. Өз негизи ушул Нурбекти деп атасыздар азыр. Шайладык деп атасыздар. Эмне үчүн аны шайладыңыздар? Себеп дегенде сиз азыр элден интервью албадыңызбы? Элдер ошончо эл калп айтса да калп айтпайт деди. Иштеген адамды шайлайбыз да. Иштебеген айтып атпайбы, жана Геазов канча жерлерде бир эле жерди 3 адамга сатып, мына биринин көшүн бирине жедиртип, мына жакында бир укук аябай бир адам тебеленди. Шайлоо мыйзамдуу өткөн, баардык мыйзамдуу өткөндө бирдечи 16га 15 болуп, Самидин Турбек 16 голос менен утканда.
Бул жерде ал тарап бул тарап деп бөлүштүн кереги жок. 31 депутаттан эл шайлаган, эл үмүт кылган. Бул жерде жаңы жүздөр келген. Что бизден эртең келечек болгон астагы максаттарыбыз ушу бийликке жеткирет деп бизди шайлаган да. Биз эми жаңы шайланып келген депутаттарданбыз. Бул жерде бут нерсе мыйзамдуу болгон. Баардык нерсе мыйзам чегинде чечилип, АШКнын, БШКнын өкүлү, АШКнын төрагасы бир комиссиялар негизинде эсептелип элге угузулуп, мыйзам чегинде бир гимн угузулуп, сессия жабылып кеткен. АШКдан чечим чыкты, БШКдан чечим чыкты. Андан кийин булар арыз жазып, жала жаап, Самидин Нурбек тарапташтары берди ызы-чузу кылып, бизге угузбай, ошентип анан АШКнын комиссиялары качып чыгып кеткенде биздин үстүбүздөн жала жаап, ушинтип арыз менен кайрылыптыр. Биз алардын ошол арыздын жүйөсү эмне экен өзү? Арыздын жүйөсү ушу бизди угузбай, неме Гиязов Тайкожо 15 голос менен утту. Самидин Нурбек 16 менен голос менен утту деп 16 бюллетенди көргөзбөй, булар качып чыгып кетти деп ошентип арыз менен жазган. Менде деп протоколдо да турат. Андан кийин ачты деп атпайбы кайрадан? Ал арызга чейин биринчи инстанция болгон. Первомайский сотто биринчи инстанцияда бунун токтомунун күчүн калтырган. Ачылган видеолор да бар бизде. Мыйзам чегинде. Ошол бюллетендер кайрадан ачылып, кайра саналган. Кайра ачылып, бизде катышыбыз жок, бир тараптуу катышыбыз жок. Бу төрага өзүнүн комиссия, биздин эменин төрагасы, жергиликтүү кеңештин төрагасы. Видео фиксация менен ачылган. Бардыгы бар, 16га 15 болуп чыккан бул жерде. Кайра эле ошол кайталанган. Ошол эле 16-15 болуп кайра кайтып мыйзам чегинде Самидин Нурбек бул жерде мыйзамдуу түрдө шайланып атат. Анан мен түшүнбөй калдым эмне себептен кантип эле жогорку соттон муну жокко чыгарып коюп атканын. Бул жерде биздин депутаттардын бизди эл шайлаганда биздин укугубуз тейленип атат. Биздин укугубуздун негизинде элдин укугу тейленип атат. Бул жерде биз түшүнбөй калдык эмне кылышыбыз өзүбүздө элечи. Жаңы жүздөр келгенде биз эми иш кылышыбыз керек да. Мына мисалы Самидин Нурбекти эми колдоп эме кылыш эмес, просто эл ишенген үчүн шайлап атат да. 97% суу менен камсыз кылды мына Ташбулак айыл өкмөтү азыр. Кайерге барба, бардык жерден үйүнөн водопроводдон суу чыгат. Таза суу. Таза суу чыгат. Үйүнө чейин жаңы турбалар, эски болгондордун үстүнө жаңы турбалар тартылып, мына арабтар менен проекттер жазыпчы. Светтер, столбалар коюлду жаңы түшкөн. Биз азыр 21500 катталып турган калк бар. Катталбаганы дагы бир 15000ге жетет. Бул эми бул системаны каттоодан өткөрүшүбүз керек. Бюджетибиз 22 миллион 500 миң бюджетибиз бар. Эми биз эл менен иштешибиз керек да. Биз эчтеке кыла элекпи шайлангандан бери. Биз элдин астыбызда жагдай калса көчөдө, жарыкта көчөбүздө баса албай калдык. Биз иш кылышыбыз керекпи же ушинтип шайлоонун артынан жүгүрүп жүрөбүшүбүз керекпи? Эл да уже сурап атат бизден, үмүт кылып атат. Эмне кыласыңар? Эмне? Биздин проект долбоор иш пландарыбыз колго алып элек биз керек болсо. Жылдын башында иш план болгондо сессия жок. Башка жок. Туруктуу комиссияларды бекитишибиз керек. Алар болгон жок. Жай азыр курукчулук болуп атат, кымбатчылык болуп атат. Жок дегенде бир өзүбүздүн иш пландарыбызды аткарышыбыз керек да. Мен ойлойм эми Садан Оргожоевич, канча кыдыршаевич, биз сизден кайрылабыз. Суранып кетебизби депутаттар? Биздин да укугубуздар сиздер деле өзүңүздөр деле баалап талдап бересиздер. Мыйзамдуу түрдө шайланган Самидин Нурбекти мен ойлойм ордуна коюп бересиздер деп. Бул жерде Гиязов Тайкожонун моралдыктагы кандай жагынан болосун укугу жок бул жерде айыл өкмөт болуп шайланган. Бирок антен десеңиз азыр жанагы жетекчилерде мындай сөз бар да, керек болсо президент болсо дагычы, жанагы мен соттун ичине кийлигише албайм. Кыргызстанда соттор көз карандысыз деген сөз бар да. Жок, ал жага тура өзү жогорку соттун чыгарган сени уже кайрылууга даттанууга жатпайт да, бирок сот деле бул жагын акыйкаттуу карап коюш керек эле. Кандай чечим чыгып калды, биз ал жагына киреше албайт экенбиз. Биздин укугубуз ченемдүү экен. Аягын кандай чыгып калганын биз аны деле толук түшүнбөй атабыз, каяктан болду, эмне болду. Бирок шайланганы анык түрдө Самидин Нурбек утканын бул жерде эл журт, район, область баары эле билет. Бирок БШКдан бери кабарда бар. Жок, сиздер бирок билесиздер да, баягы жогорку соттун чечими бул акыркы чечим экенинчи. Анан ал чыгып калса, азыр эми кантип өзгөртөт эми? Бул кантип өзгөртүш керек деп ойлойсуз? Ошол чыгып калган негизинен биздин ошо шайлаган депутаттардын элдин укугу тебеленген негизинен мына ошону азыр көрдүңүздөр, аксакалдар, элдер, мына депутаттар баары сүйлөп атат. Ошон үчүн ушунун негизинде чогулуп атабыз. Өзү негизи жогорку сотко сиздер катыштыңыздарбы? Бардыңыздарбы? Чакырдыңыздар? Чакырган жок. Бул жерде бир тараптуу шайлоо кандай өткөн, эмне болду? Сиздер чындап эле өзүңөрдүн ыктыярыңар менен шайладыңарбы деген суроо берилген жок. Эгер дагы бир сунуш, эгер жогорку сот дагы бир жолу карап чыгалы дей турган болсо, мына жерден 16 депутат бар, ошо биз катышып беребиз. Мына ачык, бизге видеофиксацияны да керек жок, башка кандай мына живой депутаттар, живой жүз бар, ошо жерде катышып беребиз биз. Ошо жердечи. А эгер андай боло турган болсо, кайра шайлоону азыр жарыялаптыр макул. Жок, бизге кайра шайлоонун кереги жок. Кайра шайлоодо эле кайра шайлап койсоңуздар болбойбу? Кайра шайлап, бул жагын мен айтып берейин, мыйзам боюнча эгер кайра шайлоо болгоңуз, повторный выбор боло турган болсо, булар катышпай калат. Булар катышпай калат да. Маселенин баары ушунда болуп атпайбы? Мисалы караңыз.
Биз 16 депутат колдоп берген болсок, юридикалык түрдө күчкө кирген. Азыр бүгүн 1-2 күндө башка карайт буну. Себеп дегенде булардын рабочий группасы бар. Рабочий группа карап чыгыш керек. Рабочий группа карап ушул жерде элдин дагы оюн, депутаттардын оюн эске алышы керек. Себеп дегенде бир туура түшүнөбүз, соттун чечими бул окончательный болуп атат, Верховныйдыкка. Бирок деген бул жерде депутаттардын биздин укуктарыбыз каякта калды? Бизди эл шайлаган. Бул жерде ар бирибиздин жок деген артыбызда 300дөн 400дөн голос бар, добуш бар да. Бизде деле көчкө чыкканда эл сурап атат, эмне болду? Өкмөтүңөр шайлапсыңар, эмне болуп атат деп талап кылып атат да. Ошон үчүн биз кайрылып атабыз БШКга. Азыр жакын күндө ошо рабочий группасы болот булардын. Рабочий группанын собраниясы болуп, ошол жерде чечим чыгарылат. Же башынан шайлоо болот. Жана повторный выборы. Же шайлоо болбой калды деп туруп, кайра өздөрүн кайра кандидатураларын коюп туруп, өздөрү ушул 3 кандидатты кайра коет да. Ошого биз айтабыз, шайлоонун деле бизге кереги жок. Биз шайлоого жүрө беребиз. Биздин жашоо бар да бул жерде, элдин тирилиги бар. Биз өзүнүн жумушубуз бар, ошону аткарбай эле жүрөбүз да шайлоого. Ошого айтып атабыз, эгер чечим чыгара турган болсо, бүгүн шайлоону жокко чыгарбай эле ушул боюнча күчүндө калтырсын. Биздин талабыбыз ошол, БШКнын талабы ошол эле болуп атат. Элдин талабы да ошондой болуп атат да. БШК деген менен жогорку сот чечип салыптыр да уже. Ошон үчүн айтам. О жогорку соттун чечимин канчалык баягы мыйзамдуу деп эсептейсиздер дейм да. Себеби сиздер өзүңүздөр катышпадык деп атасыздар да. Даже билген жокпуз биз. Даже билген жок. Эми мына жогорку соттун чечими чыкты дейт. Ушу чечим чыкты деген күнү угуп атпайбызбы биз? Эгерде сот болгондон кийин бизден да сураш керек эле да. Же ошо ставка болуш керек эле, депутаттардан сураш керек эле, жанагындай следовательде жана укук коргоо органдары туурабы, туура эмеспи дешкен бир бетке эле, анан кийин эле ошо Нурбектин депутат кеңештин өкмөттүн айыл өкмөт эми төрагачылыктан эми кандай? Четтетип коюшу туура эмес го деп ойлойм. Анан мен мындай суроо берем да, сизге суроо бергим келип атат да. Биз ошо сотко берсек болобу? Кайсы сотко бересиздер? Ал эң жогорку сот ошол. Ошо жогорку сотто деле бир эле адам чыгарып атпайбы? Мисалы баардык сот биригип алып бир эле мисалы бир эле адам чыгарып коюп атпайбы аны? Ошол жерде ошону мен мындай укук коргоо боюнча мен чынын айтканда билимим жетпейт. Эгерде ошо киши туура эмес чечим чыгарган болсо, ал кишини ким соттойт? Бул жерде мындай болот да. Ал жерге барып жазган арызды жалган маалымат менен жазылат. Ошода туура эмес ложный информация. Бул ложный информацияны ким берип атат? Ошо Гиязов Тайкожо менен Алтыбаева Майрам берип атат. Бул жада калса депутаттарды бияк урдап барып 200 миң акча берип шайлаткан деген жок жердеги жалаа менен мына азыр Facebooктарда да кыргыз кыз деген Facebook бар экен, ошого жалаларды жазып биздин үстүбүздөн ошол депутаттардын үстүнөн укугубузду тебелеп ушундай жаманатты көргөзгөн үчүн бул депутаттар баардыгы биз арыз түрүндө мына кыргыз элдер арыз менен кайрылабыз, булардын үстүнө жооп берсин, булар мыйзам чегинде жооп берсин. Пусть докажет. Бул жерде пусть докажет бизге ушундай кылып коркутуп, үркүтүп алып акча берген күнүнчө. Биздин өзүбүздүн укугубуз бар. Бизди эл ишенип шайлаган үчүн биз дагы элге иштей турган адамды шайлайбыз деп келгенбиз. Бизге элге кылган кызмат кылган адам керек. 11-апрелде шайлоо болду Кыргызстанда 21-чи. Анан болгондон кийин бул эменин же бул бүт айыл өкмөттөрдүн системасы ушундай бизге чейин Сузак районунда эң акыркы төраганда эң акыркы шайлайт 13 айыл өкмөт бар да. Анан кийин айыл өкмөттү эң акыркы шайлайт экен. Али алыскы аймактан башталып келет да. Анан көрсө бул бүт жерде мындай бөлүнүү, топтолуу, мисалы 2 бет болот да. Атаңдаш 2 болот, экөөнү 2 тарап колдойт экен. Биз биринчи, жана сиз айтып атпайсызбы? Жаныбек уулу Шуңкарбекти. Биз 17биз шайлаганбыз аны. Шайлап төрага кылдык. Андан кийин дагы 3 кандидат болуп, бир өзү алып 2 кандидат калды. Тайкожо ким эле фамилиясы ким эле? Ниязов. Гиязов. Анан Нурбек Самидинов экөө коюп, куду ушул залда анан экинчисинде 16га 15 болуп, жана суроо бердиңиз да. Өтө честный, бир депутат 2 бюллетень алган жок. Же бирөө барып жанынан карап турган жок. Жабык түрүндө. Биз эми акыйкат үчүн да мисалы Аллах көрүп турат да буну эми. Бул башында эскертилди. Могул жерде эменин ашканын башчысы райондуку. Ал аппарат жетекчи Ислам деген. Ошолор отурушту. Анан бул жерде ошол шайлоо өткөрүү үчүн комиссиялардын мүчөлөрү отурду, 3 аял. Анан 2 байкоочу болду.
Анан 2 байкоочу болгондон кийин анан мына залдан анан 31 депутат толук катышты. Ирет менен айтып бере берейин. Толук катышып, анан ар бир фамилиясы чакырылып турду. Бирден бюллетень алып, жабык түрүндө баары өткөрдү. Өткөргөндөн кийин эсептеди. Анан кийин Дыйканбаев Мыктар ака эмен Кыргызбаев Мыктар ака эменин Ашкан башчысы. Сузак районунан. Ал кайра 3 жолу сурады. Нерде кыздар анын бюллетень кармаганга мыйзам боюнча эме жок экен да. Ал да өзү ошол наркы жерде туруп туура болду деди. Кыздар 3 сыйра биз карап турдук. Эсептеп Тайкожонуку 15 деди, Нурбек Самбединовдуку 16 деди. Туурабы деди 3 жолду. Туура деди. Анан ушул залда Тайкожо ака чыкты. Нурбек чыкты. Экөө кол алышты. 2 талапкер. Куттуктады. Биз көрүп турдук. Ишиңе ийгилик деп. Анан экинчи этажга, анан мына жерден жабылып чыкты. Анан экинчи этажга чыгып, Ислам деген аппарат жетекчиси фамилиясын унутуп калдым, Сузак району. Отургузуп куттуктап кетти. Ошентип арадан дагы бир 15-20 күн өтүп, 25-июнда аким өзү келип, ал дагы отургузуп кетти. Анан эми биягын биз түшүнбөдүк, бирок муну депутаттар баары мындай ак көңүл, честный адам да. Биз азыр эң кыскасы эки тарап депутаттар да бири-бирибизге мындай болуп калдык. Мындай бири-бирибиз мына честный да, алар да бизди жаман көрүп, биз дагы аларды ошондой болуп атат да. Бизде мисалы үчүн эми бул шайлоо бирөө жеңет да, бирөө жеңилет. Эми жеңилген тарап деле ыраазы болуш керек эле да, мисалы үчүн. Ыраазы болуп, ушу баарыбыз эле бизде эле депутат, алар деле эл шайлаган. Ушу менен ишти аткарып кете беришибиз керек. Азыр эми бизди ушунча бир 4 айдан бери артка тартылып калдык да. Айдык кеңештин вице-спикерисиз. Ошондо жанагы Шумкардын орун басары. Бул жерде азыр сиз суроо берип атасыз го, Шумкардын кандай? Биз ушул күнгө чейин сессияны өткөзө албай атабыз да. Туруктуу комитеттер шайланып элек. Мына ошол боюнча гана Шумкарды айтабыз. Биз бир канча жолу Шумкарга звонок кылдык, айттык, сессияны өткөз деп. Анан бул депутаттардын демилгеси боюнча бул депутаттар биринчи мага айтышты, айт менеге биздин иштерибиз бар, сессияны өткөзсүн, туруктуу комитеттер шайлайлы деп. Ушуга чейин семинарлар болуп атат, ошого жөн эле барып катышып кеттабыз да, катышып окууларга барып келип атабыз да, туруктуу комитеттер жок да. Ошону четке кагып өткөзбөй атат чындап эле Шумкарчы. Айтабыз го канчалык азыр биз кайрылуулар жасап койдук, даярдап койдук, кайрылып көрөйлү дагы өткөзсө, эми азыр жолго чыгып кеттим деди, чыгып келсе өткөзөм деди. Бирок бул бир канча жол болду да. Кийинки средага коем сессияны, андан кийин кийинки пятницага коем деп жылдырып сессияны эч өткөзбөй атат. 4 айдан бери. Бизге биринчи сессия болгон боюнча, биринчи сессияда мандат алды, тапшыруу болду. Экинчи сессияда айыл өкмөттүн башчысын шайладык, ошол боюнча сессия болгон жок. Анда баягы бюджеттик каражаттарды иштетүү, кайра карап чыгуулар, эчтеке, даже иш план менен таанышып элекпиз, эчтеке болду элек да, туруктуу комитеттер шайланды элек. Айттым го, дагы кайталайм, буга чейин окуулар болуп атат, семинарлар болуп атат. Ошо мен барып катышып келип атам, анан лидер балдарды алып эле барып катышып келип атабыз. Окуу семинарларгачы. Анда азыр анан шайлоо боюнча да эл арызданып келсе, мисалы, кантип чечилип атат? Биз азыр ошолорду белгилеп кеттик го. Эл аркабыздан айтат, биз силер шайлаганбыз, эмне жумуштарды аткарып атасыңар, туруктуу комитеттер шайланды, кимдер дайындалды депчи, биз аларга жооп бере албай атабыз да. Анан азыркы моментте да Шумкарга кайрылдык, сессияны өткөз, туруктуу комитеттерди шайлайлы деп. Ал эмне үчүн өткөрбөйт атат? Жылдырып эле атат да, кандайдыр бир айылдык кеңештин эме төрага эмеси шайлансын деп атат. Башчы шайлансын деп өткөзүлдү. Айыл өкмөтү шайлансын деп. Айыл өкмөтүнүн башчысы шайлансын, анан өткөзөм деп сессияны. Ал негизи болбойт да, анан тем более у него зарплата начисляется да, уже 4 айлык. А 4 айлык зарплата кетип атат ага. Жок, азыр дагы бир суроо бердиңиз го, ооба билебиз, баарыбыз деле ошо акыркы чечим, жогорку соттун. Мисалы, бул жогорку сотко кайрылганын мисалы билдириш керек эле да, хотя бы мени эч болбосо Самединовго сага мынантип арыз түштү деп атат. Бул Самединов деле мынандай чечим келди, баарыбыз чогуу уктук. Мисалы Нурбек деле билбей, бул эч кандай эч кимси жок эле чечим чыгарылып калды да. Мисалы биз ошо чечим келгенде анан уктук. Мен ошону сурап атам да. Жок, эч ким билбей. Жок, мен муну сурайын да. Сот болуптур.
соттогу талаш ошол шайлоо талаш болуп атат. Анын катышуучулары көбөлөрү сиздер. Анан сотко сиздердин ишиңиздер мындай алганда каралып аткан болсо, сиздер чакырылбасаңыздар, сиздер өзүңүздөр кызыктар тарап болуп атсаңыздар, анда сиздер катышпасаңыздар, анан соттун чечими чыкса, анда кандай болуп калат? Ошондой соттун чечимин силер тааный бересиңерби, тааныбайсыңарбы? Мен ошону айтып. Биз жок жерден отурганда эле только акыркы чечим келип калды. Ушундай келиптир деп, ал чечимде ушундай жокко чыгар какой-то бир пункттар жокко чыгарсын. Анан биз айттык, башы эмне экен, эмненин негизинде бул жокко чыгарылыптыр деп биз күтүп эле турдук, күтүп эле толук токтом келсин депчи. Анан кийин бирокчу ошол маалда болгон, мисалы ошол жерге арызданга, даттануудагы жазылган нерселер өздөрүнүн кылгандарын бизге оодарып койгон да. Мисалы ал жердечи Самидинов тараптар деп турат да, мен лично өзүм окудум. Самидинов тарапташтары ызычуу салып жыйынтыкты угузбай койду дейт. Мынакей ошол тараптан мына ушул депутаттар биз четте эле карап отурдук. Мен басып бардым, мен басып бардым. Себеби ал тараптагылар, мисалы Алтыбаевалар менен бюллетенди кармап алдын ары бери чуркап атканда басып бардым. Ал жерде эч кандай ызычууну өздөрү баштады. Аягына жыйынтык чыгарылып окуду Ашкан төрагасы Кыргызбаев. Ага деле жол бербеди. Бирокчу Кыргызбаевдин чындап эле бюллетенди эсептегендечи 5-6 жолу кайра Гиязов Тайкожо агай мырза өзү барып кошо эсептеди. Анан ошолордун бардыгын ошо жогорку сотто даттанууда бизди кылды деп коюп атат, эми биз да мисалы Самидин тарап биз ошого таң калып атабыз да. Анан биз чындап эле ошол соттун чечимине даттануу кабыл албаса дагы биз нааразы. Эмненин негизинде ошол чечимдер чыкты. Хотя бы бир Самидиновке ушундай мени шайлоо болуптур, шайлоонун жыйынтыгы мындай экен деп эмгирдесе бул кандидатка мен айыл өкмөткө чыгып коюш керек эле да. Качан чечим чыкканда баарыбыз угуп отурабыз. Бул ага чейин мисалы именно мен өзүм айтып кетейин, Доскон айылынын тургуну болом. Доскон айылында ушу чуркап жүрүп күндө суу барат. Күндө барып атты. Нурбекчи Самид Жолмаматович күндө барып ошол суудан кабар алып атты. Бул жумушун аткарып атты да. Келип айыл өкмөт катары аткарып атты. Сууз уже жетип калган, бүтүп калган иш болчу. Күндө барып элди топтоп жыйындарды өткөзүп аткарып атты. Анан кокустан эле ушул чечим келип калды да, баары эч кандай менеси жок эле, эч билдирүүсү жок эле келип калды. Чындап эле ким тарабынан окулду, бирөө жарымды чакырыш керек эле, бизге маалымат бериш керек эле, ушундай сотко кайрылыптыр булар деп. Качан чечим чыкканда уктук биз. Демек, жогорку соттун чечимин сиздер тааныбайсыздар. Тааныбайбыз. Рахмат. Сурасын, бул биздин коллегаларым айткандай, Бишкекке бар десе, барып деле ушуларды тастыктап беребиз. Сурасын. Ошол жерде айтылыптыр да, ар биринен суралат деп, мисалы ошо Facebook баракчасына Алтыбаева Майрам айым жазыптыр. Керек болсо ар бирибизден сурасын деп. Сурасын, ар бирибизден сурасын, кандай болгон, эмне болгончу айтып беребиз. Майрам эже деген ким? Сиздин атыңыз жаман чыкты го? Менин атым ошондой жакшы адам болсом чыгат. Ал жерде жана кыргыз кызы деген бир жанагындай страницаңыз бар экен. Бул жерде жалаң депутаттарыбыз бүгүн могул чрезвычайный ситуация болду го, эме Карадарияда ошого байланыштуу. Биздин өзүбүздүн территорияда да кандай дамбаларда жаракка кетпеди экен деп ошолорду бир сыйра контролдо коелу деп чыкканбыз. Анан кийин бир сыйра карадык, ошо муктаждыктар болсо жардам берели депчи. Анан силер чалып калдыңар, ошодон улам топтолуп анан ушул жерде турат элек. Бул адамдын айтып атканынын себеби улутчулдук боюнча маселе көтөрүлүп атат да, анткени мынакей өзү социалдык тармактарга чыккан мынандай жанагындай интервью берүүлөрдө, мисалы мына Тилекматка барыптыр да, бул Самидинов Нурбекчи. Ушундай бир өзбек эле Тилекмат деген бир активист бар го, ошол адамга барып биздин ошо шайлоодогу саясатыбызга Ташиевтердин келигишүүсү болуп атат деп бийликти кошуп жаманатты кылдырыш үчүн ошондой максат менен өзү ошо ийгиликке жетишке аракет кылдат да. Мен бул нерсени туура эмес деп айтам, анткени биздин жашаган айыл өкмөттө, Ташбулак айыл өкмөтүндө көп улуттуу калк жашайт да. Айрыкча биздин Ташбулакта өзбек улуту почти бир 50-60%тен көбүрөөк өзбек улутунда жашайт, калгандары кыргыздар. Бизде депутаттарыбыз деле жарымы өзбек, жарымы кыргыз. Анан кийин бул Самидинов Нурбек 2017-жылы айыл өкмөт башчылыгына келген. Айыл өкмөт башчылыгына келгенде бул подделка документтер менен келген биринчиден, анан экинчиден өзбек депутаттарга басым жасап, коркутуп, бутылкага отургузам деп урдап кетип, ушундай жолдор менен шайланган 2017-жылы. Мен Адыл Акжол уулуна да барып бул боюнча бир нече жолу интервью бергенмин.
Биз башка телеканалдарга да бердик, орган кызматкерлерине кайрылдык. Бирок ошол мезгилде Атамбаевдин мезгилинде муну баягы органында өзүнүн колдоочу адамдары бар болгонуна байланыштуу бул 4 жыл иштегенге туура келип калды да. Анан биз майли эми иштей берсин деп унчукпадык да. Себеби биякта биз органга айтсак реакция болбогон үчүн эми күрөшүп үндөбөй кое бердик. Анан ошонун ичинде эле 4 жыл ичинде бул бир топ мыйзам бузуучулуктарга жол берди. Ал боюнча биз орган кызматкерлерине убагында жазып турдук. Самидинов Нурбек мага ыраазычылык билдирсе дагы болот эле. Биринчи келгенде даже кол коюп печатты кайсыл жерге басышты да билбеген адам болчу да. Себеби өзү мал базарда эле иштеп жүрүп, кайсы бир адамдардын, кызыктар адамдардын колдоосу менен келип отуруп калган. Анан кийин ошо мезгилде дагы мына Гияз Тайгожака койгон. Анан кийин ал жерде ошондой өзбектерге басым жасалып, ошонун натыйжасы менен бул өтүп кеткен. Кийин эми быйылкы шайлоодо дагы бул өзү койду. Буга эч ким каршылык кылган жок. Анан кечеде шайлоонун алдында бул айрым бир ошо дагы эле өзбек депутаттарга басым жасап, Димитровка участкасынан шайланган депутаттарды ошо өзү туулуп өскөн Карамарт айылындагы Жылан Темир деген лагерге алып кетет. Экинчиден да бир депутатты ошол жалаң бир каякта кылмышкерлерге топтоп алганда өзүнүн команда кылыпчы. Ошол Өзбекстанда окуду деп тур Исмаилов Илхамды подделка документ менен депутаттыкка өткөзүп, аны да ал дагы жер сатышып, ошо 49-43 контурларда жерлерди сатып, ал да Исмаилов Илхам дагычы. Ушу менен бир команда болуп жүрөт азырчы. Анан кийин аларды ошол эле баягы Жылан Темирге алып барганда ошолордун баардыгын алып барып эми чай берип жүрөт да. Эми Исмаиловду алып барбаптыр, башкаларын алып барды да. Эмечи, мына Ташиевтердин буга катышы барбы, жокпу? Камчы Кыдыршаевичтердин буга эч кандай катышы жок. Биздин төрагабыз өзү, биздин айылдык кеңештин төрагасы, ошо Камчы Кыдыршаевичтердин бир тууганынын баласы болот. Бирок ал эми депутат болгонго акысы бар, ал деле жаран. Биздин Ташбулак айыл өкмөтүнүн тургуну болгондуктан ирригатор участогунан ал депутаттыкка талапкерлигин коюп өткөн өзүнүн шайлоочулары менен. Анан аны деген эме болгон, азыр төрага. Анан ал эч кандай нейтралдуу эле турат, эч кайсы аяка деле бизге деле тарткан жери жок. Ал берки сөздөр каяктан чыгып атат анан? Эми Самидинов Нурбекти мынандай болуп атат. Бул өткөндө баягы силерге бүгүн айтылдыбы билбейм, 17 июнь күнү Шайназаровна немени шайлоонун жыйынтыктарын сейф пакеттен ачыш үчүн келген. Ошол маалыматты уксаңар керек. Ошо күнү дагы туруп алып, али жезделери уюшуп келип алып, ошо Ташиевтерге асылып атпайбы? Ошо Ташиевтер буга жардам бериш керек экен да. Менин түшүнүгүмдө ушундай болду. Ташиевтер буну жардам берип, мыйзамсыз болсо да, мыйзамдуу болсо ham айыл өкмөт кылып коюш керек экен. Ошону кылбай койду. Бизге да болушпай койду, ага ham болушпай койду. Эч кимге мен болушпаймын деди. Нейтралный турамын деди. Эч ким, мына соттошосуңар, өзүңөр биле деди. Силер да жарансыңар, өзүңөр билгиле деди. Бизди коюп койду. Биз да өзүбүз колубузда фактылар негизинде сотко бердик. Соттон өзүбүз утуп чыктык. Эми ошону көрө албастык кылып эле Сотко берген негизги эмесинде домат эмне болду ошондо? Сотко бергенибиздин негизги доматы бул алиги шайлоонун жыйынтыктары, шайлоо болуп аткан учурда шайлоонун жыйынтыктары чыкканга чейин Тайгожо Гиязовдун добушуну 15 деп эсептеди. Бияка 16 бюллетен калганда ошо 16 бюллетенди эч каршысы барбы, анын ортосунда башка бир неме депутатты ham 3-чү кандидатты ham шайлап койгон бюллетен бар экен. Аларды эсепке албай туруп эле бул 16 бюллетен деп атын дагы айткан жок, Самидинов утту дагы деген жок да. Гиязовго 15 голос дегенде эле баягы тарапташтары раса кыйкырып, акырып, эшиктин эки жагын ачып беришти. Анан эле адамдар топтоо ызычуу болгондо мен туруп барып айттым, кандай экинчи неме талапкердин бюллетенин көрбөйбүз дедим, давай бергиле көрөйлү десем, бербей раса эме кылды эле. Анан мен алып бюллетенди алсам, метка коюп шайлатыптыр да. Метка коюлган бюллетендер турат. Анан мына бюллетендерде меткасы бар экен. Заранее шайлоонун алдында төрага ошо метка коюлган бюллетендер жараксыз болот деп айткан болчу го. Эмне үчүн мындай болот деп. Токтоң эле, баягы Шайназаров деп атпадыңыз беле? Шайлоо бүтүптүр, макул. Шайназаров келиптир, кайрадан ачтырдыңыздар. Анын жыйынтыгы эмне? Ошонун жыйынтыгы эмнеден келди деп сурап атпайсыңбы? Ошондо биз шайлоонун жыйынтыгына наразы болуп, анан баягы сейф пакетке баягы бюллетендерди салып кетип калгандан кийин биз анан кийин сразу эле ошол мезгилде эле аймактык шайлоо комиссиясына келип, биз арыз менен кайрылдык. Ошондо анан эме Ашкан төрагасы дагы, берки мүчөлөр дагы Ашка келбей коюшту да. Биз 6 күн ошол жерде турдук да, ызычуу болупчу. Бизге давай неме бюллетендерди көрсөткүлө, туура эсептеп бергиле депчи. Анан эсептебей атты эле, биз ошо 11 күнү, 10 күнү неме Ашка арыз жаздык.
12 күнү аймактык шайлоо комиссиясына эме борбордук шайлоо комиссиясына жаздык. Анан 17-синде Шайназаров келди да. Ошо сейф пакетти БШКдан мүчө келмейинче ачпайбыз дешти. Анан сейф пакетти БШКдан келгенде ошо жерде элдин алдында ачайлы деп аябагандай неме кылып эме жөн эле депутаттарды эле чакырды. 31 депутат келсин деп эле чакырып койгон болсо, бул болсо аркасынан баягы бүгүнкүдөй кылып туруп 200 адамды да топтоп келип алган. Тууган уругу, тарапташтарым деп эми бүт бар жогун топтоп келип алып, ызы-чуу чыгарышты. Максат кылып ачтырбай койду да. Ошону сейф пакетти ачтырбай койду. Ачылбадыбы? Ачылбай калды. Качан ачылды анан? Ачылдыбы өзү? Анан 19 күнү аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы, анан кийин ошо өзүбүздүн кеңештин төрагасы да кимдер болушу ачышыптыр. Анан ачып, ошо БШКдан звонок кылып ачып жөнөткүлө деген экен. Ачып, анан сүрөткө тартып жөнөтүшүптүр. Анан аларды сүрөткө тартып бизге дагы жөнөтүштү. Биз дагы сурадык да, эмне болду? Сейф пакетти качан ачасың? Результатты качан билебиз десек, кийин бизге көрсөттү. Көргөнүбүздө неме бюллетендерди карасак, ошо 10-майда бюллетендер салынып калыптыр. Анан кандай болот? 10 биз 10 июнда шайласак дедик. 10 майда эмне шайлоо болду эле? 10 майда даже төраган шайлоо болгон эмес да. Жок эле болчу. Бюллетендер 10 майдагы болуп чыгып атат. Биз 10 июнда шайлаганбыз. Анан биз сотко бердик. Ошонун негизинде бул жерде бюллетендерди алмаштырышкан деп, анан кийин биз сотко бердик. Анан Бишкек административдик сотуна бергенибизде, Бишкек административдик сотунан биз соттон уткузуп койдук. Анан алар ошо Бишкектеги БШК менен мүчөлөрү менен связь барбы деп өзүбүзчө алам болуп калдык. Анан кийин эме акыркы инстанцияга чейин барайлы деп чечтик дагы. Анан ошо тигинин немесин Бишкек административдик соттун чечимин алып туруп 3 күн арасында кайрадан биз жогорку сотко кайрылдык арыз менен. Анан ошо жерден соттон утуп чыктык. Анан ошону утуп чыккандан кийин эле дагы мынтип адам уюштуруп эле ошо адамды жаманатты кылып, ортого Ташиевтерди кошуп, Ташиевдин туугандары, үкалары Жалал-Абадта элге минип алды деп. Мисалы үчүн Ташиевдин үкаларына биз эч кандай дооматыбыз жок. Анткени Ташиевтер аларга деле бизге деле болушкан жок. Биз мисалы үчүн аларга болушкандан бизге болушкандан биз билбейбиз. Биз мына өзүбүз деле бирок баягы жогорку сотко түшкөн арыз аябай тез каралганмы? Бир жагы 3 күндө болуш керек. Өзү соттун чечими аябай тез каралган жок. Биз 3 күндөн биз соттон утулганыбыздан кийин 3-күнү сотко бердик. Сот тез каралган жок. Өзү шайлоо системасы боюнча 3 күндө сот чечимин чыгарыш керек деген немеси бар. 3 күндөн 5 күнгө чейин аралыктачы. Анан ошон үчүн биз ошол аралыкта карап берсин деп нормалдуу кылып мыйзам чегинде талап кылып сурадык. Бирок сот деле өзүнүн чечимин адилеттүү карар чыгарды деп ойлойм. Анан кийин булар ошо соттун чечимине нааразы болуп, эми бүгүн адамдарды топтоп алып, анан адамдардын башын отравить этип, жалган маалыматтарды кылып, анан өзүнө жана эми жаңы шайланып келген быйылкы жаш депутаттардын башын айландырып эме кылдат да. Мисалы үчүн мурдагы шайланган депутаттардын арасынан мисалы үчүн мына бул эже биякта Алмаз турат, булар мурдагы шайланган депутаттар, мурунку созутта эми депутат болгон. Буну эмне себептен мурдагы шайланган депутаттар шайлабайт? Ошол именно жаш балдардын башын айландырып, биринчиден, анан экинчиден карапайым элдин башын айландырганды да токтосун, бийлик өкүлдөрүнө ham асылганды токтосун, ар кандай провокациялык иштерди жасап атат. Өзү айыл өкмөтүнүн жетекчиси бул мамлекеттик башкаруу системасындагы биринчи адам, элге жакын болуш керек эле, кайрадан элдерди бири-бирине провокация кылып, улуттар аралык кастык козуп кетет деген коркунучтуу жүйөлөрдү келтирип, ар кандай немелерди чыгарып атат да. Бул өзү мыйзамга туура келбейт. Биз бул боюнча башкы прокуратурага арыз менен кайрылсакпы дедик эле, кайрадан эми өлүп кетсинчи, эми ошо ичи күйүп ар нерсе боло берсин деп тек койдук. Буга деле көз жумуп атабыз эмичи. Кудайдын көзү түз болсун деп атабыз. Эми Кудай кааласа кайра шайлоо болуш керекпи эми? Эми азыр Кудай кааласа эми кайрадан шайлоо болот. Шайлоону жокко чыгарып берди. Жогорку сот жокко чыгарды. Мурунку төрагасызбы? Кандай чакпы? Эки фронтко бөлүнүп алып отурасыздар эми. Бу жерде эки фронтко бөлүнгөн жокпуз. Эми бардыгы мыйзам чегинде өтсүн деп ошону карап атабыз. Бизде 10 июнь күнү өкмөттүк шайлоо болгон. Өкмөттүк шайлоодо бардыгы эле мыйзамсыз болду. Биринчиден ошол күнкү шайлоонун протоколун бекитиш керек эле. Протокол бекитилбей калды, сессия жабылбай калды. Бул деген ал күнкү кимдин оюну болду? Анан булар экөө бири-бирин кучакташып, куттукташты деген сөздөрдү айтып атышат. Ал нерселердин бардыгы жалган. Биринчиден биз ошол күнү эле айтканбыз, бул сессия мыйзамсыз болуп калды. Анан неге аким келип аны бир столуна отургузуп кеткенби? Эмне кылган ошондойлор болду? Бишкек шайлоо комиссиясынын чыгарган токтомдун негизинде аким келип отургузду. Ага чейин соттун чечими чыга элек эле.
Бул жерде биринчи жолу биринчи мыйзам бузуу болгондун себеби сессия деле болду. Биринчиден сессия өтүп, шайлоону добуш берип шайлоо өткөндөн кийин ошол добуш берилген добуштарды колго салып бекитиш керек эле депутаттар. Ал жерде бекитилген жок. Сессия бүткөндөн кийин сессияны колго салып жабыш керек эле. Сессия жабылбай калып кеткен. Бул жерде элдердин тополоңду болуп, биринчиден колго салындырбай, ызчуу болуп, тополоң болуп кеткендигинен ошол бойдон ачык бойдон калып кетти сессия. Ушул анан биздин күмөнүбүз ошол БШКнын келип ачкандагы токтомдор. Мен өзүм лично 10 июнь деп шайлоого бюллетенге метка койгонмун, добуш бергенмин. Бул жерде БШК ачканда 10 май деп чыгып калып атат да. Сиз ошонун бюллетенден окуган белеңиз? Бюллетенде так дана башында жазылып турат. Мамлекеттик белгиден сырткаркы белги жараксыз деп аталат деп. Бюллетен жараксыз деп турат деп. Ал жерде биз шайлоо өткөргөн күнү Мен аны түшүнбөй атам. Азыр сиз метка коюлганын, мурда коюлганын, сиздер кийин ачып кантип шайлоого чейин коюлган деп атасыздар? Шайлоого чейин эмес. Сиз бул жерде туура эмесирээк неме кылып калдыңыз. Шайлоого чейин эмес, шайлоо күнү белги коюп шайлаган. Бюллетендердичи депутаттар белги коюп шайлаган. Ошол белги коюлуп шайланган бюллетендер жараксыз деп чыгыш керек. Бюллетендин баш жагында жазылып турат. Мамлекеттик белгиден сырткаркы белгилер жараксыз деп табылат деп. Жок, аны мен түшүнүп атам. Эми караң. Мына мен кирдим шайлоого. Анан сиз талапкерсиз. Мен сизге сөз бергенмин. Мен сага добуш беремин деп. Анан бирок же болбосо мен эми ошону сиз ишенишиңиз үчүн мен кошумча белги коюп атам ошондо, получается. Ошондой кошумча. Бирок ансыз деле азыр бирок булар өздөрү чогулуп деле айтып атышат да. Биз кайра болсо кайра шайлайбыз деп. Эми жок, ал мисалы ага чейинкилер болсо эми мына биздин адам буга бюллетен мындай берели деген бир башка. Эми ал жактын тарапкерлери Мен логикасын түшүнбөй атам да эми. Ал жактын тарапкерлери айтып атат. Биз кайра болсо кайра деле шайлап бере беребиз деп. Бул жерде сот, жогорку соттун чечимин дана көрсөтүп турат. Мыйзам бузуу менен шайлоо өткөрүлгөн деп. Мамлекеттик белгиден сырткаркы белги коюлган үчүн бул бюллетендердин баардыгы жараксыз деп табылсын деп турат. Мамлекеттик белгиден сырткаркы кандай белги коюлат ушунда? Мамлекеттик белгиден сырткаркы булар W, андан кыскасы птичка ошодан сырткаркы белгилерди кылып коет. Ал жерде ал бирак болуш керек. Ал бирак болуш керек. Ал жерде шайлоо комиссиясынын төрагасы айтып атат. Мамлекеттик белгиден сырткаркы белги шайлоонун алдында жараксыз деп табылат деп туруп дана көрсөтүп бюллетенге көрсөтүп атат. Ага карабастан булар белги коюп, кыскасы птичка эмес, башка белгилерди коюп чыгарып атат. Бул башка белгилер, башка ошол коюлган башка белгилер. Мамлекет птичкадан башка белгини тааныбайт, да? Тааныбайт. Ошол бюллетендер жараксыз деп табылсын деп турат аял жерде. 16 добушту ала албай калат да. Мен 15 добушту чисто алып атам. Ага ошо белгилер менен кошулуп 16 добуш болуп атат. Значит, 2 бюллетен 3 берден жараксыз болуп табылыш керек. Жараксыз болгондон кийин аны 13 эле голос калып атабы. Эртеге улар кайра шайлоого барыш үчүн ошону талап кылып атат. Кайра шайлоого барсак биз 16быз колдо беребиз. Андай нерсе болбойт. Мыйзам уже бир эле сот чыгат, даттанууга жатпайт. Жогорусу. Всё. Биз мен катыштырбаса мен деле катышпай коерум. Андан эч мен корко турган жерим жок. Сиз эрежени талап кылып атасыз. Мен только мыйзам талап кылып атам, эрежени талап кылып атам. Эң туура айтып атасыз. Өзү негизи мен эреженин жактоочусу, мен деле өзүм эреженин жактоочусумун дейм. Эреже болуш керек бардык жерде. Анан ал эрежеге бардыгыбыз бирдей баш ийишибиз керек. Анан баягы мисалы кызыл светофор башка болот. Ошол жерде мисалы сен жип минесиңби, фит минесиңби, керек болсо танк минип кетип атсаң дагы кызыл жанса сен токтошуң керек да, туурабы? Анан азыр бул жерде жанагы Ташиевтердин аты аталып атат деп, анын жанагы бир туугандарынын аттары аталып атат, жанагы сиздердин аттарыңыздар аталып атат, өздөрү дагы жана өздөрүнө дагы дооматтар айтылып атат бул эже тараптан. Билбейм, мен азыр болгондой ошо сиз эмне десеңиз сиздин үнүңүздү айттым. Чагылдырамын, ошонун бардыгын ошо кадимкидей мында коюп кетет. Анан алар эмне десе алардыкы дагы бардыгы коюлат. Өзүңүздөр эми ал жерде Ташиевтердин иниси деп төрага болуп келип калышынын себеби ал биздин тургун. Ташиевтердин инисин бул өзү колдоо көрсөтүп төрагалыкка алып келген. Биз Ташиевтердин
инисин төрагалыкка коюп келишине биз каршы болгонбуз. Бизден башка кандидат коюлган. Ооба, айтышты аны. Ооба. 17 добуш менен колдоп бергенбиз дейт. Ошондо анан бул биздин төрага айтат, азыркы убакытта мен эч кандай акча наркы беркилерге мен кошулбаймын. Мен мыйзамдуулук жагына. Мыйзам кандай болсо ошол жагына алып кетем. Мен 31 депутаттын атасымын. Мага ишеним көрсөткөндөн кийин мен мыйзам жолунда барышым керек. Мени бул группа шайлады, бул группа шайлабады деп мен кетпеймин. Мага бардың теңсиңер. Мен эч жака тартпаймын. Мен өзүм колдогон адамды гана колдоп берем. Ал мен үчүн мамлекеттик сыр деп өзү айтып атат. Мен бул жакты дагы колдобоймун, ал жакты дагы колдобоймун. Мен өзүмүн көңүлүмө туура келген, иштеше турган, мамлекетке пайда келтире турган адамды шайлайм деп атат. 2017 жылдан бери Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштейм. Эми менин максатым ушу элимдин тынччылыгы үчүн, элимдин тынччылыгы үчүн, элимдин өнүп өсүшүнө салым кошоюн деп, элим үчүн иштеп берейин деп келгем. Буга чейин почти 5 жыл иштедим. Кечээ күнү 2021-жылы 10-июнда кайра шайлоо болуп, 16 депутаттын колдоосу менен мен мыйзамдуу түрдө өкмөт башы болуп шайландым. Мен өткөнүмө аймактык шайлоо комиссиясы да тааныды, Боршайком да тааныды, Борбор шайлоо комиссиясы да тааныды, шаардык сот да тааныды. 16 добуш менен мен өткөм. Булар кийин жалып кылганда дагы кайра эсептөө Боршайкомдон кайра эсептепсин деп келгенде дагы булар кайра мени чакырбастан, менин өкүлдөрүм чакырбастан эсептешти кайрадан. Ошондо дагы 16-га 15 болуп чыкты. Бирок мен бул жерде эч кандай бюллетенди кармаган жокмун, бюллетен жанына жакын барган жокмун. Шайлоо өткөн күнү аймак шайлоо комиссиясынын кыздарынан 3 эсептеген. Андан кийин 2 ишенимдүү адам эсептеген, 5 адам. Андан кийин Гиязов Тайкожо өзү эсептеген, бюллетендерди өзү текшерген. Бул жерде баары мыйзамдуу өткөн. Мен мыйзамдуу түрдө Ташбулак айыл өкмөтүнүн айыл өкмөт башы болуп шайлангам. Азыр жогорку сотто ошол шайлоонун жыйынтыгы жокко чыксын деп чечим чыгыптыр. Ошол жерге сизди катыштырдыбы, сиз бардыңызбы? Ал жерге мени чакырган жок. Боршайкомду сотко берген экен, ал жерге. Юрист айтып атат. Байке үстүдөн давка болгон дейт. Биз барып даярданып барганыбызды дагы уккан жок деп атат. Уккан жок деп атат. Жөнөкөй эле чечим чыгарып койду деп атат, күчкө салып эле. Ал мени жогорку сотко ким давка кылат эми? Ага давка кылыш үчүн жогорку соттон дагы жогору турган бирөө болуш керек да эми. Аны мен билбейм, ошо үстүдөн деп атышат да эми. Эми менин болгон бир айыбым ачыгын айтканда бул жерде бирөөлөрдүн инилеринин астынан өткөн эмесмин, ачыгын айтып коеюн. Аны эми ачык эле билет элдер. Ошо алдыман өтпөдү дегендей эме болуп атат. Эми биз аны токтотушубуз керек. Мына жаңы бийлик келгенде адилеттүү бийлик орнойт, мамлекетибизде тынччылык болот деп биз үмүт кылганбыз. Анан эми бул жерде мыйзам бузуу болуп, зордук зомбулук болуп, биз каалабаган өтүп кетти дегенди токтотушубуз керек. Эл үчүн кызмат кылган адамды иштетишибиз керек. Мен да элим үчүн иштеп берейин деп келгем. Бирөөлөр дегенди мен Ташиев деп түшүнсөм боло береби? Ташиевтер деп? Эми кандай түшүнсөңүз да ошондой болуп калат да. Анан өзү негизи бул айыл өкмөттө 22 миллион бюджет бар экен. Калкын саны канча деди? 22 миң. 22,5 миң. 22 миң. Калкын саны мына эме экен да, 1000 адамга 1 миллиондон дейли. Сизди эмне үчүн мынчалык жакшы көрүп атышат? Мен түшүнбөй атам азыр. Мен эми элдин көйгөйүн чечем деп келгем. Карапайым элден чыккан, карапайым эл тарапынан. 4 жылда эмне иш кылдыңыз ошону айтып бериңизчи. Мурунку 4 жыл. Мен 2017 келгенде Камсымодон представитель келген. Ошондо айыл эме Жалал Абад областы боюнча айыл өкмөттөр келген, 68 айыл өкмөт. Ошол жерде 68 айыл өкмөт шаарлардын арасында тургузуп алып, Камсымонун жетекчиси тургузуп алып айткан, Ташбулак айыл өкмөтү жаман жагынан артка катышып кеттиңер, карагыла иштегиле деп. Мен 2017 жылдан бери келгенден бери райондо 4 жылдан бери кудай калса эми биринчиликти, экинчиликти бербей келебиз. Бербей келебиз эми бардык эле жагынан кудай калса налог жагынан, элдин жашоо шартын өзгөртүү жагынан, бардык жагынан кудай калса элибизге райондон биринчи местаны бербей келебиз. Эми азыр кийинки 4 жылдыкта кудай калса мен ойлойм республикада алдыңкы айыл өкмөттөрүнүн катарына киребиз деген ниеттебиз биз. Бирок кылган макул эми биринчи орун, экинчи орун эми эл орун менен эсептебейт да, эл кылынган иштер менен эсептейт. Айыл өкмөткө баа берет.
Ошондо сиз эмне кылдыңыз 4 жылдын ичинде, 5 жылдын ичинде? 4 жылдын ичинде Кудай кааласа мына быйылкы жылы 100% элибизди таза суу менен камсыздайбыз. Таза суу менен. Азыр канча пайыз камсыздайсыз? 98,5%. 98. Сиз келгенде канча пайыз эле? Мен келгенде 80 баланча болчу. Быйылкы жылы эле буга чейин 11 километр уже 11 километр жерге таза суу тартып, 3 жерге насос койдук, жаңы насос. Бул дагы демирчүлөр тарабынан. Бул баягы Ас-Сафабы? Ас-Сафа, Ас-Салям, кайрымдуулук фондор тарабынан, бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы тарабынан ошолар менен иштешебиз, тыгыз байланышта. Ал Ас-Сафа фонду чыгарган суулар арабанда чыкпай калган учурлар бар да. Сиздерде чыгып атабы толчу? Бизде чыгып атат. Ас-Салям кайрымдуулук фонду менен көбүнчө иштейбиз. Бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы менен ошо колдоосу менен иштеп атабыз. Кудайга шүгүр чыгып атат. Аларга да Алла ыраазы болсун жардам бергендерине. Чыгып атат. Ошондо анан жол куруш боюнчачы? Жол куруш боюнча дагы элдерибиз жылына бир 6 километр, 7 километрге жакын элдер менен биргеликте, демирчүлөр менен республиканский стим грант бар, стим гранттын эсебинен 6-7 километрге жылына асфальт болуп атат. Бала бакча менен камсыз болушу канча пайыз азыр? Бала бакча менен камсыз болуш азыр бизде айыл өкмөттө бир эле бала бакча бар. Айыл өкмөттүбүздүн балансында бир баласы. Бала бакча 2018 жылы биз жаңы бала бакча куруп баштаганбыз. Областтык өнүктүрүү фондко проекти жазып, проекти өткөн. Азыркы күндө бала бакчабыз 70-80% бүтүп отурат, 100 орундуу бала бакча. Кудай кааласа, өнүктүрүү фонддон акчабыз кичине задержка болуп атат. Эгер бөлүнүп берилсе, быйыл сентябрга биз ишке беребиз деген ниетибиз бар болчу. Ошондо 22.000 адамга болгону бир эле бала бакча болгон болсо, бул демек азыр эми экинчиси эми курулуп атат. Ошондо ашып кетсе бир 20%, даже 20%га жетпейт экен да балдардын бала бакча менен камсыз болушу. Азыркы абал ушундай. Азыркы абал ушундай, дагы бир жерге ирригатор айыл деп коебуз, спутниктин аркы четинде ирригатор, аймарал ирригатор. Ошол жерге да жерин даярдап, проектисин даярдап атабыз. Кудай кааласа эми спонсорлор чыгып калса, ал жерге да бала бакча курганга аракет кылып атабыз. Азыр эми көрүп атабыз, республикадан эме жок, спонсорлорду гана издеп атабыз. Биздин бюджетибиз 22 миллион бюджетибиз бар, месяц бюджет. Анын канча пайызы баягы корголгон эмелерге кетет? Эмеден равночный гранттан биздики өзүнүн эмебиз 17 миллион, калганы эмеден республиканский бюджеттен дотация. Демек дотацияда отурасыздар. 66%. Өзүбүз каржылайбыз, 34% дотациядабыз. Рахмат. Быйыл өзү негизи сиз ушулардын алдында сөз берсеңиз анда. Мынандо ушул шайланып калган болсоңуз, өкмөт болуп кала турган болсоңуз эми. Ошондо канча жылдын ичинде дотациядан чыгарып кете алат деңиз? Эми мынча жыл деп айта албайм. Колдон келдинче көмүскө экономиканы бүтүн ачыкка чыгарабыз деген ниетте, ушу депутаттар менен биргеликте, карапайым эл менен биргеликте. Көмүскө экономика канча пайыз түзүп туруп атасыздар? Көмүскө экономиканы азыр депутаттар менен биргеликте тактап атабыз. Эми бул жерде жана нишелко жерлер бар, жолдун жээгинде жерлер бар, кээ бирлер алып койгон жерлер, ошолорду полный тактап ишке киришели десек, булардын да сессиясы болбой атат. Бирок 4 жылдан бери тактасаңыз болот эле. 4 жылдан бери тактап келдик. Мен келгенден бери 7,5-8 миллионго көтөрдүк бюджетти. Эми bundan биягына да жетишпеген жерлер бар да. Буга чейин бирок ачыгын айтып коюш керек. Ошол эле жана жазуучулар 4 жазуучу. 4 жыл мен жазып келди. Ачыгын айтып. Президентке кайрылды, башка кайрылды. Бар эми мыйза ак элет бирок сынбайт дегендей жазып эле келди. Ийгилик, макул. Шайлоо мыйзамсыз өттү. Мыйзамсыз өттү. Биринчиден шайлоодун бюллетендери меткалар коюлуп, жараксыз деп табылды. Экинчиден азыр метка бар бекен ошо шайлоо? Бар. Бюллетендерди метка ошон үчүн сот аны көрүп туруп. Энди биз дагы бир жолу айтам, биз мыйзамдуу мамлекетте жашаганыбыздан кийин мыйзамдын баягы борбордуу шайлоо комиссиясы кой берген атайын белгиден башкача кылып белгилер коюлган да. 3 бюллетенге. То есть баягында птичка кылып коюлган эмес, именно заказ менен коюлган, W кылып коюлган, сырга кылып коюлган, башка меткалар менен коюлуп туруп, баягы АШК талап кылынган бюллетендер чыкпай калды. Бүт баары метке коюлган, атайын даярдалган бюллетендер чыгып калды. Ачылганда. То есть ал токтоң, ал алдын ала даярдалганбы же булганганбы?
Эгерде сиз айткандай питичка эмес W болуп кала турган болсо, анда ал булганган болуш керек да мындай алганда. Эми bizde мындай да, bizde шайлоо 10-июнда өттү да. Бюллетендерди ачканыбызда шайлоо 10-майда болуп чыгып атат. Ошондуктан bizde уже шек туулуп калды. Biz шайлоо 10-май июнда өтүп атса. Сизде копия кылып алгансызбы? Бар, баарын беребиз сизге. Көргөнсүңүз жакшы. Жок, азыр менде бу жерде жок болуп атат, азыр WhatsApp-ыңыз болсо жөнөтүп коебуз. Ошондуктан бизге шек саналып калды. Эмне үчүн биз 10-июнда өткөн шайлообуз 10-майдагы бюллетендер менен бизге результат чыгарып атат. Анан экинчиден биз эми шундай шайлоолор бая башаланбандык менен өтпөш керек да. Мамлекетте мизамыда шайлоодо айыл өкмөтү башчыны депутаттар шайлайт деген жери бар да. Аерге эл барып туруп шайласын, же болбосо эл барып туруп аерде башаламандык кылсын деген жери жок. Андай боло турган болсо, мамлекет анда мизам чыгарып коюш керек, айыл өкмөт башчыны эл шайласын деп. Анан элди жалдап алып барып туруп өзүнүн талапташтарын. Аерге барып алып сессияга киргизип алып туруп, сессия ызы-чуу кылдырып, шайлоодо жыйынтыгы тоскоолдук кылып, шайлоо жыйынтыгыны ачык айтканга тоскоолдук кылып туруп, ызы-чуу кылдырып туруп, шайлоодо өткөрүп, сессия жабылган жок. Сессия жабылган жок, сессия ачык бойдон калды, гимн ойнолгон жок. Ызы-чуу менен Тайкожо 15 дегенде кол чабышып, экинчи талапкерди, 3 талапкер болгонбуз. Экинчи талапкерге канча добуш берилди? Üçüncü talapker doğuş aldı almadı, же болсо жараксыз бюллетендер канча деген эч кандай мындай жарыя болгон жок. Анан бизге жарыя бергиле, жарыя кылгыла, мен 15 алыппын. Бу киши канча алды десек, бюллетендерди ашканы басып колтууга салып, качам дегенде Алтыбай Майрамхан bir bültendi üstüden эле. Биз көрөйлүчү, бизге көрсөткүлө десе, мана мени неме байкоочум көрсөтпөй койду, ошондон качты. Bir bülten tartıp aldı, iti oşunday belgini körüp aldık biz. Oşu belginin arkasından anan biz kalgan bültenlerden biz köröylük, biz şek durup koydu. Hazır bирок мынау депутаттардын өзү менен да сүйлөштүм да. Азыр булам келип атышты, алар айтып атышат. Биз бардыгын өзүбүздүн ыктыярыбыз менен биз шайлаганбыз деп атат. Эгерде кайра шайлоо болсо, кайрадан шайлайбыз деп атат да. Анан эгерде бирок кайра шайлоо болгондо маселе экөөңүздөр тең катышпай каласыздарбы? Менге разница жок. Мизам кандай чечсе, ошондой мен макулмун. Мен 33 жыл эл башкардым. Мен 40 жылдан бери Кыргызстан мамлекетиге кызмат кылып келатам. 40 жылдан бери мага бирөө претензия койгон эмес. Пока Нурбек Самиддинов ушу айыл өкмөт башчысы болуп келгенден. Şu kelgenden ki maga ушундай жала жабылып, ар түрдүү сөздөрдү кылып, ар кир адамдарды жалдап алып келип, акча берип туруп, алып келип туруп, менге жала жаап туруп, мага нападение кылдырып, из-за того, что мен өзбек улутуга таандык экенимди шунчалык мени кордоп, шунчалык мага басым өткүзүп атат. Бирок булар айтып атышат да, жана сиз азыр айттыңыз да, жана Кыргызстанга кызмат кылдым депчи. Бирок азыр көп жерлер сиздин тушуңузда сатылган дейшип атат. Булар айтып сатылбайт. Кыргызстанда жер сатылбайт. Кыргызстанда жер берилет. Эми берилет, кимдерге берилет деген маселе бар да. Ошо ким мизамду эменен кезекте тургандарга өзүнүн статусу бар, өзүнүн критерии бар, мизамда жазылган жол жоболору бар. Кыргызстанда кимдерге жерлер берилиш керек. Аны ооба шариятка шайкештештирип коюу жагы бар эми. Аны мен билбейм. Мен шариятка шайкештирбейм. Мен дин алым эмесмин. Мен Кыргызстанды мизамдаштырып коюу мизамдаштыра турган нерсени өкмөттөн мизамды кылып мен алып келип, бүт баарыны токтомду чыгарып туруп, трансформация кылып туруп, ошо жерлерими мизамды кылып элге бергенмин. Башка эч кандай мен сатып алыш деген нерсе менин оюмда болгон эмес. Аны кыла албайм. Кылсам мен камалам. Эмечи, жана булар дагы көп сөздү айтып атышат. Жанагы сиздерди сепаратист деген дагы сөздөрдү айтып атышат. Эми биринчиден Кадыржандын жанында турган дейт, видеолору бар дейт. Мен көрбөдүм, бирок азыр көргөзөбүз дейт. Эми мындай айта, сепаратист деген өзү эмне? Сепаратист деген сөздү өзү бу анча-мынчасы түшүнбөйт да. Сепаратист деген сөздүчү. Сепаратист деген сөз бир жерди айырып, кайрып, али мамлекеттен башка жака барып туруп, өзүнчө бир автономия кыламан деген адамдарды сепаратист. Мен мамлекеттик кызматта 40 жыл иштедим деп атам. Мени президенти алкышы бар, мамлекеттик сыйлыктарым бар, элден сыйлыктарым бар. Мен айыл өкмөт болуп 3 созуп иштедим. Бул деген 12 жыл. Андан тышкары
kolxozdun төрағасы болып иштедим. Андан зам аким болдум, зам губернатор болдум, экологик инспекцияда иштедим. Эми мамлекет кызматы бар. Эгерде мен сепаратист болсам, мен жаман болсам, мен үстүмдөн давно бу нерсе бар. Кадыржан Батыров боюнча мен мамлекеттик кызматта иштеп келгем. Кадыржан Батыров бизнесмен болгон. Ошондуктан Кадыржан Батыровго эч кандай тиешем жок мен. Кадыржан Батыров шу азыр бүгүн Самидирдин Нурбекте алдыда жүргөн адамдар Кадыржан Батыровду бизнесини көкөлөтүп, бизнесini örgündetip östürüp жүрген, Nürbek'te atrafıda жүрген adamlar. Hazır bugünkü günde. Kadırcan Batırıp aldı turgan bolsam, analda İsmail İsakov turgan, Beknazarov, Asan, Bektur Asanov turgan, Udun начальники, Esenbin начальники, büyük memleket o. Biz emin için bargamız aydı. Ayırda varıp durup eldi ızıçuğa aldırmasın. Barıp durup aytkıla, özüңер sözüңермен сүйлөп aytkыла, эч кандай бу жерде ызычуу болбосун, тынчсын деген үчүн биз мамлекеттик бийлик жөнөткөн үчүн биз барып туруп, ошол жерде турганыбызды видео. Биз айырда барып алып туруп, провокационный сөз ham сүйлөгөн эмеспиз. Только угуп туруп элди немесин тынчыткыла. Болду, мына мындай эч кандай бу жерде ызычуу болбош керек деген эмеми бир ошол жерде бир эпизодуму мен ошол жерде Кадыржан Далда турат деп туруп, ушу айырда бүт мамлекет Кыргызстандын менмин деген бийликте турган органдары бирге турганбыз айырда. Мен өзүм барып алып секретный менен сүйлөшүп, мен бул боюнча мына 10 жылдан бери укук коргоо органдары бар, сот органдары бар, өзүнүн чечимин чыгарган. Мына сиз грамотный кишисиз. Аны мен деле сурадым. Бул баары мага жала, менге бир эле Нурбек кылып аткан иши, ошо жалдап алып келип туруп, бул ошондой Кадыржан менен жүргөн башка кыл. Мен дагы бир жолу айтып атам, мен Кудайдан корккан адаммын биринчиден, экинчиден Кыргызстанды мыйзамынан жашаган адаммын. Мен бир жерден ашпай кылган болсам, мен Тайкожо болбостон давно жок болуп кетет элем. Мен айтып коеюн. Азыр эми дагы бир маселе. Азыр могу киши сиздин бир тууган иниңиз окшойт, Бир тугунан. Бул дагы депутат. Депутат. Азыр эми кандай болуп калат эле? Эгерде сиз депутат эми айыл өкмөт болуп шайланып калсаңыз, бул киши депутат бойдон кала бере беле же кете беле? Эми ушул кызыкчылыктардын кагылышы андай мыйзамда андай көрсөтүлгөн эмес. Андай акасы өкмөт болсо укасы депутаттык тапшырат деген жери жок. Идрисбек, жок, ушул жагы өзүңүздөргө жөн моралдык жагынан алганда. Моралдык жагынан агерде бул нарушение кылып аткан болсо, мен ага эч качан карап турбайм. Мыйзамды бузуп аткан болсо депутат болуп, же болсо менин талабымды талашып аткан болсо. Ошо кандай мына депутаттар кандай болсо мына турушат, булар өзүнүн сөзүн айтат. Ошондой эле статуске ээ. Бул жерде мындай кызыкчылыктар кагылышы бар да, эми мыйзамдан каралбай калышы мүмкүн, бирок мындан караңыз. Эгерде сиз бир ишти туура эмес кылып атсаңыз, бул киши бир тууганыңыз катары сизге каршы чыкпайт да. Ошо жагы бар да. Депутаттар сизди көзөмөлдөш үчүн депутат. Ошо жагынан мен чыккам карындач. Мен каршы чыккам. Идрисбек, эмнеге мен элиме Кыргыз мамлекетине кызмат кылайын деп депутат болдум да. Мен бир айыл өкмөттү бир пакта коюп, мындан чек алып бир карам иштерге Кудай сактасын. 3 созывдан бери шайлады. Элге рахмат. Потому что мен эл үчүн иштейм деп мен бел байлап чыкканмын. Идрисбек. Шуну бир бар эле ошондой деп жок. Наркылар деле ошо, алар деле эселеп. Жок, булар ундай эмес. Ундай эмес. Идрисбек. Биз мыйзамдан сүйлөшө азыр, бир агыз. Биз мыйзамдан сүйлөшөлүчү. Бирөөдү алгындай сөзү менен же бир жалданма немеси эмес, мыйзамда андай жери жок. Ükesi deputat olsa, akesi hükümet olsa karama karşı. Karama 31 deputat var. 31 deputat özünün oy fikrini bildirgenge akısı var. Bu bir deputat. Bunu oyuga eğer bunun oyu doğru olup mizamda olatkan olsa deputatlar kolda verse bunun oyunu kolda verişet. Eğer de kolda oturgan olsa kalan 30 deputat var da gayrı. Alır özleri bilgen seçimini çıkarışat. Anan biz aytkanda aytıp bunu aytkanda ülkesi iken de öyle bunu aytkanda bu torağa emas, bu prostoy deputat. Bu işini karapayım deputat. El şaylagan deputat. Азыр мына сиздер айтып атасыздар да, бизди мисалы өзбек болгон үчүн ошонун азабын тартып келатам деп. Бирок азыр мен андай атмосфераны мен сезбей атам бул жерден, себеби караң. Наркы тарапта карасам, ал жакта дагы өзбек, түрк, ушу башка улуттагы кишилер ал тарапта дагы бар экен. А сиз тарапта азыр сиздин тарабыңызды талашып келгендердин арасында кыргыздар бар экен. Демек бул жерде улуттар аралык маселе дээрлик жок да. Bu sizin oyunuzca. Sizin oyunuzca, потому что ayırga kişi dop kiygiz otkuzup koygan bolsa, erten ne значит? Deputat, ayırda deputat yok. Deputatı men aytып atam, 2 deputat, 3 deputat jaldanma deputatlar bol oturgan bolsa, alardı bugünkü gündagi maga bolatkan köz karaşı bolsa men aytkan narsani men açıktan açık biz diskriminatsiyaga jolup atkanım men bilinip turat da. Потому что açık aytып atkan sözleri var. İmminle oşo Nürbek'te açıktan açık bununday deb sizlerdi işletmeyiz koyuldu mana onu kim Tilek Matov degan bloger var ekan Tilek
Açıktan açık Tayxoja bola turgan bolsa biz işletpey turgan kim al? Kim? Mamlakatda mine al Xudoy arqam bu. Je mamlakatning menchigi ya Facebook'a chiqib atpay. Tayxoja bola turgan bolsa işletpeybiz ani. İşletpegenge qanday negiz bar? Meni deputatlar shaylasa, meni el qo'llab atgan bolsa, bir qarapayım el kelib turib, maga sen bunday qilgansın degan narsa. Buna bala mana bu şu qachon cho'g'ilish bo'lsa, boshqa bo'lsa kelib turib, dag'i bir ayol bor. Shu ekan, buna Mirlanman. Mirlanman kelishadi birilla masala. Shu separatist o'shunday bo'lgan. Benim uchun boshqa ellar kelib turib, bizda yashagan ellar. Boshqa jaqdan jaldanma ellar emas, bizda yashagan ellar kelib, maga sen buni qilding deb turib, meni o'sha bugungi kundagi qilayotgan ishlarimga pretenziya qo'ygan yo'q. Mana men 30 yil ishlagan bo'lsam, 40 yil ishlagan. Men uchun maga o'sha kunda o'sha murdagi yillar kelib pretenziya qo'ygan. Именно Nurbek ayl hukumat bo'lgandan keyin o'sha narsalar kelib turib, maga pretenziyalar ko'tarilyapti. Men uchun murda o'qtab jatishgan. Mana 2001-yilda o'tadi, 2008da o'tadi. Andan beri 13 yil o'tdi. Men uchun kelgan emas murda. Tayxoja sen bunday ishlarni qilgansan deb men oldimga birov kelgan yo'q-ku. Endi bugun Nurbek ayl hukumat bo'lgandan keyin shunda jaldab turib, bularni davay deb o'zi qildirganga provokatsiya qilib turib, o'sha men ham elni cho'g'iltib kelsam, o'sha yerda provokatsiya qildirib, boshalamanlikqa yo'l berib, o'sha yerda meni gunohkor qilib chiqarishga harakat qilyapti. Shu boshqa so'z yo'q bu yerda. Mizon bo'yicha o'tkazdi u. O'tkazdi, sud chechimini chiqardi. Bu hozir o'tirgan jeri ham bugungi kunda nizakonni o'tiradi. Mamlakatni pechatini olib turib, nizakonni deyapti, потому что bu hukumat emas bugungi kunda. Al hukumat bo'lish uchun ani o'zini protsedurasi bor. O'shalarni chiqarish kerak. O'shuning uchun bugun qilayotgan ishlari but mizomsiz, ertaga bu ham orqasidan prokuratura, SMB, sud buni orqasidan ishga tushadi. Потому что bu har bir bugungi kunda urayotgan pechatni mizomsiz urilyapti. Finansi dokumentlarga pechat bosyapti. Elderge dokumentlarga pechat bosadi. Mizomsiz dokumentlarga pechat bosib o'tiradi. Bugungi data bilan bosalmasa kerak? Bosalmaydi. Boshqa aqsi yo'q, o'tiradi. Kabinetda сөйлөштүңөрбү? Qayerda сөйлөштүңүз? Kabinetga kirmedimmi? Kabinetga kirishingiz kerak edi. Kabinetga kirganga aqsi yo'q buni. Mana sudni chechimi turadi. Verxovniy sudni chechimi turadi. Verxovniy sud. Al yerda kabinetga meni hech kim chaqirgan yo'q. Alar bayagı zalda aktoviy zalda. Kim chaqirdi sizni? Meni o'sha ayl hukumat o'zi chaqirdi. Ha, barakallah. Qayerda yozilgan birlikda o'tirgan odam elni boshalamanlikqa chaqirib, elni Ugutdan mitingga chaqirib, bo'lmasa press konferensiyaga jurnalistlarni chaqirib turib, qaysi mizonda yozilgan? Al yerda bunday bo'ldi. Birlik boshchisi bo'lib turib, shunday bo'ldi. Tinchitishdi o'rniga, bu naborot ayerda o'zi chudi boshalamanlikni nimasini buna negizini tuz berib o'tadi. Shart tuz berib o'tadi. Onun uchun ellar kelsa ham ketgili deyish kerak. Agar realni hukumat boshchisi bo'lsa, ellar kelsa ham sizlar meni keldingiz. Borib ishingizni qildi. Bu yerda checha turgan odamlar bor. Mizon bor, mamlakatning mizoni. Sud chechim chiqargan bo'lsa, dag'i deputatlarga qo'yib beradi shaylovda. Men bir yo'l aytaman, men bu ayl hukumat bo'lib degan men o osmonni men ko'rib bitdim. 3 yil ayl hukumat bo'lgan. O'shanda dag'i ne karomatingiz qoldimi o'shanda? Mendim ne karomati? Men meni deputatlar men opitli odamman. Men byudjetni tushunaman. Men bu bugungi kunda yerni kategoriyasini bilmagan odam ayl hukumatning boshchisi bo'lib turgandan keyin emneni siz so'raysiz ana. Qaysi o'nigudi, qaysi o'suvdi so'raysiz. Bilmayman, biroq yerni kategoriyasini siz mana qancha yerlar bo'yicha talash-tartishda yurib o'tasiz mana. Matraym bo'yicha ko'p narsalarni ko'rsatib o'tasiz. Boshqa biroq biz mamlakat o'ng'ilish kerakmi? Bu yurakdan o'ng'ilish kerakmi? Miyama o'ng'ilish kerakmi? Yo'lni o'zini bayag'inday ambitsiyasiga qarab turib o'tiraverish kerak. Eshitgan tushunmagan odam bo'shatish kerak. Al kishidan bir narsani so'radim. 4 yil o'tiribsiz, 4 yildan ne ish qildingiz? El sizni hozir mana yerda to'ptagan elingiz nega sizni yaxshi ko'rib o'tadi deb so'radim. Desam, suv chiqarganini aytdi, yo'l qurganini aytdi, jana boshqa. O'shol ele so'rovni sizga da berayin. Siz ishlayotgan malda siz 3 yil ayl hukumat bo'ldim deysiz. Siz ne qilgansiz? Men ayl hukumatda bo'lganda, значит, maktab qurdim. 640 o'g'il maktab qurdim. Tak 10 kilometr yo'l qurdim. Значит, skvajnalarni men chiqargan, o'sha skvajnalarni просто qo'shib ketib o'tadi hozir. Просто baya жаңа qo'nishlarga. Вот. Andan tashqari 1000 gektar yerni bize ayl hukumatga sotda oshib turib, bize ayl hukumat yerlarini boshqa odamlar, boshqa mehkemeler olib olgan yerlarni men qaytardim. 1000 gektar yerni hukumatga qaytarib, o'sha elga bo'lsin deb turib, suvga yerni, cho'porak yerlarni, bagarni yerlarni qaytarib turib, bugungi kunda elga. Andan tashqari men FAPtarni qurdim. Elga yaxshiligim el biladi. Hozir endi bo'lib qolsangiz, dag'ini ne qilayin deb turasiz? Men hozir bo'lib qola turgan bo'lsam, birinchi
Do'stxona bayılığı bir mektepten detsat meselesi. Hem detsat eng 22 milyon ile büdjetingizler var ekan da qanday qilasiz? 22 milyon büdjet emas. Bugungi kunda 28 milyon büdjetimiz var. Shuni ham biz 3 yildan beri o'sha masalani ko'tarib kelyapmiz. Sizlar nima uchun har yil sayin 5 milliondan bayag'i sakritiya qilib turib, jashurun nimalarni qilyapsizlar deb organga ham qayrildik, biroq hech qanday natija yo'q bo'lyapti. Biz agarda men birinchi aylik hukumat bo'lib qolsam, men byudjetni 40 millionga ko'targan aqlim ham yetadi. Anda meni rezervim ham bor, qo'limdan ham keladi. Ishini 40 millionga ko'targanga 2 yil ichida 40 million qilaman men. Demak, dotatsiyadan chiqadi 2 yilda. Dotatsiyadan chiqaraman men. O'shunday aqcha bo'lgandan keyin любой masalani chechsa bo'ladi. Xudo xolasa. O'shondan qila turgan ishlar ko'p. Mana shu cho'ng yo'lni ko'rdingiz, o'sha cho'ng yo'lni men dakansa nima qilaman? Mana Intimayildagi yo'llarni mana 50 ming so'm, 100 ming so'mga proyekt emas. Biz o'zimizni byudjet desadan millionlagan aqchalarni berib, o'sha qolgan yerlarda asfalt qilish bo'yicha, suv chiqarish bo'yicha, Intimayilda Cho'loqterakka bir detsat qurish bo'yicha planlarimiz bor. Undan tashqari boyag'i kambag'al qo'lida yo'q, kambag'al bebechoralarni operatsiya bo'lib qoladi, qafsdan operatsiya bo'lib qoladi. Baya avariya bo'lib operatsiyalarga tush kelib qoladi. Qo'lida yo'qlarga bir top finansal yordamlarni o'sha byudjet desadan biz yordam qilaylik deyapmiz. Anan keyin bayanda ko'p yillar o'ruqqa chaldig'ib, o'rib, qo'ldan aqchasi yo'q, ayirgan, arzigan bir nima doriga muhtoj bo'lib yurganlarga ay sayin o'shunday nimalarda komissiyaning chechimi negizida eldi chechimi negizida 10 ming 15 ming so'mdan o'sha dorilarga yordam beraylik degan o'ylarimiz bor. Anan pasobiyani olayotganlarni büt barini tegizlab turib, anan büt yerlarni inventarizatsiya qilish kerak. Men ketgandan beri qancha yerlar qayerga yo'qoldi. Bugungi kunda o'sha yerlardan qancha anan keyin subyektlar bor, boya nalogoplatechiklar. O'shalar büt bari qamtilmadi. Bizi o'yimizcha ular qamtilmayapti. O'shondan byudjetimiz aqsayapti. O'shondan men ketganda 10 million byudjet qilib ketgan, men 1 million 800 ming byudjetga kelgan. Aylik hukumat boshchisi bo'lib-chi, boshida-chi 2002-yil. O'shu bo'yicha bugungi kunda mana 10 yil bo'lgan bo'lsa, 10-yil ketgan bo'lsam, 11 yildan beri dag'ili 13 milliondan oshmaydi. Hukumat byudjeti, местный byudjetni. Andan dotatsiya oladi hukumatdan. 20 million, 21 million, 20. Bu qanday? Bu shunda ham boshqaruv bo'ladi. 36% dotatsiyada ekan, deymi? 36%. O'shonda men kela turgan bo'lsam, dotatsiyadan chiqamiz. Bugungi kunda men местный byudjetni o'zini 20-25 millionga chiqaramiz. 25. Dotatsiya bera turgan bo'lsa, bu beraversin. Al mamlakatni prerogativasi. Biz o'zimiz местный byudjetda baya 10 million, 12 million, 13 million emas, 20 teng 100% ga oshirganga mumkinchilik bor. O'shuni biz qilganga aqlim yetadi, opitim bor, praktikam bor. Agar peshanamga jozib Alloh nasib qilib o'tirib qola turgan bo'lsam, mendan elam, mamlakatam, byudjetam hech bir zalaqat tortmaydi degan men o'yim bor.